Assalamu alaikum, арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз ошол Жусуп Абдрахманов кемеңгер атабыздын 120 жылдык юбилейине арнап Жусуп Абдрахманов атабыздын айылдаштары азыркы Жаркынбай мурунку Таштак айылынын суроолору боюнча ушул көрсөтүүнү чыгарып жатабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдердин кандидаты, белгилүү журналист Бакыт Орунбеков агайыбыз конокто, жана Жусуп Абдрахманов атабыздын айылдашы, санжыра иликтөөчү Алмаз Мукаев. Мына Жусуп Абдрахманов атабызды ошо мамлекет түптөөчүлөрдүн 5 болсо бири, 3 болсо бири деп айтып жүрөбүз. Жусуп Абдрахманов атабызга улуу коомдук жана саясий ишмер, кемеңгер, акылман, көсөм киши деп баа берип жүрөбүз. Жусуп Абдрахмановду ушу көптөгөн окумуштуулар, илим постор изилдеп, иликтеп жүрүшөт. Анын ичинде ошол биздин агайыбыз Бакыт Орунбеков да бар. Анан багы биз Саяк Санжыра YouTube каналына бул көрсөтүү чыгышына байланыштуу ошо биринчи Жусуп Абдрахмановдун Санжырасынан баштасак, биз билебиз, белгилүү ошол кыргыз элинин, улутунун ичинде Саяк элинен чыккан, анын ичинен Жалдуу Кабадан. Анан Алмаз тууганым ушул кеп кезеги өзүңдө болсо, Жусуп Абдрахмановдун ошол ата тектерин айтып, качан төрөлдү эле жеке аттарын кеп кезеги өзүңдө. Угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болсун үчүн тиги Саяктан бери айтып келсем деп атам. Байызбек деп атпайбызбы? Ошо Байызбек Саяк атына аталбадыбы? Ошо Саяктын 4 баласынын бири Сарык болуп атат. Байболот, Сарык, Кайдуулат, Жандуулат деп айтып жүрбөйбүзбү? Саяктын бир утагы деп. Бир утагы. Ошол Сарыктан Каба, анан Кабанын Шыкмамат деген баласынан чыгабыз да, негизи. Акбермет деген энебиз экен, ошол Акбермет эле төрөгөн баласы Шыкмаматтын 3 баласы болот. Кожош, Кудаш, Култай деген. Мана ошо Кудаштын Бөлөкбай деген баласынан чыгат. Кудаштан Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр, анан Кожояр деген балдары бар. Анын баарынан тукумдары бар. Булардын эми санжырасы өзүнчө узак сөз. Ошо Бөлөкбайдан чыгабыз. Ошо Бөлөкбайдын Калматай, Токтогул, Белек деген 3 баласы болгон. Калматай азыр Ысык көл районунда Темир айылында жашап турушат. Токтогул менен Белектин тукуму биздин айылда, Жаркынбаев айылында. Ошо Токтогулдун 2 баласы болгон. Ата күчүк Алыбек деген. Алыбеги Корунду айылында, Ысык көл районунун. Ата күчүгү биздин айылда. Ошо ата күчүктөн Чиркей деген баласынан тарайбыз. Ошо Чиркейдин 4 баласы болуптур. Чиркей Улус Бүкүтай, Акбай, Арботу, анан Төлөк деген. Ошол 4 баланын кичүүсү Төлөк жаңы үйлөнүп бир эркек балалуу болгондо кандайдыр бир себептер менен набыт болот да, каза болуп калат. Каза болуп калгандан кийин анын баласынын аты Сөлпү экен. Бешикте калган баланын аты. Ошол Сөлпү таякелеринде чоңоюп калыптыр. Анан кийин эл журтун издеп келгенде ошо Төлөктүн агалары Үкүтай, Акбай, Арботолор үйлөндүрүп, энчисин бөлүп берип, ошондой кылган экен, үй көтөрүп берип. Ал эми Белек болсо, ошол биз менен жана кемден Бөлөкбайдын кичүү баласы, ошо биздин Чиркейлер менен аралашып жашайт. Аларда 100дөн ашык түтүн бир топ. Эми ошол Сөлпү бул Жусуп Абдрахманов боюнча сөз боло турган болгондон кийин ошол Сөлпү тукумунан чыгат бул киши. Сөлпүнүн 7 баласы болгон 2 аялдан. Улуу аялынан Өтөгөн, Манап, Таштанбек, Татыбек деген. Анан 4 бала, экинчи аялынан Арстанбек, Осмонбек, Кенжебай деген 3 бала болот. Ошол менен 7 баласынын тукумдары бар азыр айылда. Ушу 7 баланын тукумдары 250-300гө жакын түтүн болду. Ооба, эми ошо Сөлпүнүн жана айтпадым, улуу баласы Өтөгөн деп. Ошо Өтөгөндүн 3 баласы болуптур. Матай, Жатай, Балпаң деген. Матайдан Бристен Атамкул, Байсын, Байзак деген балдары бар экен. Атамкулдан тукумдар бар, Байсындан тукумдар бар.
Бағананы. Сөзің аралды ушул Жусуп Абдрахманов атабыз өтөгөндүн ушу балпаңынан тарайт да. Балпаңынан ошо баратпайм. Аны мен матайын айттым. Жатайдан болсо дагы бир топ балдар бар экен. Тазабек, Шорук, Супатай, Деркенбай, Жаркынбай деген балдары бар. Алардын Баарынан тукумдар бар. Эми балпаң болсо кичүүсү. Өтөгөндүн кичүүсү, 3 баланын ошо кичүүсү балпаңдан Абдраман, Раман, Шамбет, анан Орозобек деген 4 баласы болду. Анан коомчулукка Жусуп Абдрахманов болуп калбадыбы. А так мунун өзүнүн аты мен айылдан улуу адамдардан укканым боюнча Усуп өзүнүн аты. Усуп Абдраманов. Усуп Абдраман уулу. Анан бул Жусуп Абдрахманов болуп калды. Ошо менен китепке да жазылды. Ошо бойдон эле калып кетти. Бул жанагы туура жазылышка карата эле ушинтип жазылып калганда Усуп деп коюлган, бирок Жусуп депчи. Анан ошол Абдрамандан Жусуп менен Токо. Рамандан бир эркек бала бар экен, эми ал деле көп айтылбайт. Шамбеттен болсо Ашырдын бала бакырасы бар. Орозобектен бар. Кыскача Жусуп Абдрахмановдун тез аяктан бери келип чыгыш санжасы ушундай. Токо Абдрахманов деле бул кийин билинде, Токо Абдрахмановдун. Токо эми айтылчу. Айтылып жүрчү, бирок Тар жөнүндө айтылчу да багы. Азыраак маалымат. Бирок бул кишинин өз аты Токтомамбет экен. Токтомамбет экен. Бул эми Алмаз ушул атабыздын жанагы ата энеси менен 16-жылы үркүндө ата энеси атылып кетип, Токо экөө жалгыз калып, үркүнгө барып кайра келип, анан жанагы Каракол, ал кезде Пыжыбайский шаар болгон да. Ошол жерде жана ат багылып калган, ушулар жөнүндө токтолуп кетсең. Бул мындай болуп, Бычков беле, ким беле? ооба. Ошого. Мен кичине арыраактан баштап айтсам, бир аз арыраактан. Бул Жусуп атанын чоң атасы Балпан 1897-жылы бий болгон экен. Бул киши. Өз атасы Абдраман 1912-жылы болуш болуп шайланат. Анан Абдрамандын иниси Раман болуштун биринчи жардамчысы болот. Анан эми Жусуптун төрөлүшү жөнүндө кичине кыскачараак айтып кетсем, Садыр аке бар эмеспи көлдөгү? Жол болду улуу Садыр аке, акелердин бири саяктан. Кожояр тукумунан чыккан. Ошо Садыр аке 1900-жылы жаңылышпасам ошондой барат го дейм, ажылыкка бармакка бир камынып аткан кезинде Абдраман эми колунда бар манап киши болгон, бул бай киши болгон. Анан Абдраман анда болуш боло элек. Ошо Садыр акени чакырып конок кылат экен. Конок кылып, анан жол кире берип, ыраазычылык кылып, муну жолдон чай ичип коюңуз, муну кийип кетиңиз деп коноктоп чакырып ошентип атканда, анан кетеринде бата берген дейт Садыр аке. Кыргыздын оң менен солуна таанымал элдин керегине жараган уулду бол деп. 1900-жылы. Кийинки жылы 1901-жылы Усуп төрөлүп атпайбы? Усуп төрөлүп атпайбы? Мана ушундай бир маалыматтар бар да. Анан ошол Абдраман болуштун отурган конуштары бар, эмеси, отурган журту. Бизде Атамкул деп коет, ошол Атамкулдун туугандары болуп атпайбы? Ошол жакта отурган. Ошондон бир 200-300 метрдей ылдыйраак, ылайдан эле бул чампалап салган бир бөлмө там болгон экен, балдарды окуткан. Өмүралы Асанкожо деген молдолор окуткан экен. Эми Кулназар деген да молдо болгон экен. Эми ал киши 1911-12 келет, Караколдон алып келет. Караколдо окуп үйрөнүп аткандан ошондо Субанбай деген бий барып көрүп, ой, бул биздин бала турбайбы деп алып келип, ал Кулназар молдо окуткан окутпаганы кичине күнөм. А бирок Асанкожо менен Өмүралыдан окуган бул. Молдонун окусун окутуп арабча каттааныган а дегенде. Атасы эми алдыга көз карашы түз болгондон кийин, бул киши билимди түшүнүп, жашоону билгенден кийин а дегенде молдого берген. Андан кийин Орус Түзем мектебине, Ананьевага, азыркы Ананьева эле, мурунку Сазановго. Мына урматтуу көрөрмандар, жана Кыргызда бир макал бар эмеспи? Жамгыр менен жерге өрөт, бата менен элге өрөт деген. Ушул Күнгөй ак суудан чыккан Ширкей Таштак айылынан туурабы? Күнгөй ак суу болуштугу, туура. Күнгөй ак суу болуштугу. Ушу Атпай журтка атагы таанылган даңктуу биздин мамлекеттин түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов ошол Садыр акенин батасы аркылуу ушундай агарып көргөн деген дагы кеп
Төгүн эмес турбайбы анда эми Бакыт агай, сиз ушул Жусуп Абдрахманов атабыздын бир өмүр баянына кайрылып, баягы журналисттик көз караш менен ушул кишинин портретин чагылдырууга бир аракет кылып, кыргызча муну өзүңүз айткандай бейне деп жүрбөйсүзбү? Ушул жөнүндө да бир кеп учугун улап бизге бир жакшы нерселерди айтып берсеңиз. Жусуп Абдрахманов мындай улуттук лидердин бир үлгүсү катары карап жүрөбүз. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөөчүлөрүнүн бири катары, бири эле эмес, мисалы үчүн ошолордун баштоочусу катары деп деле айтсак болот да. Анан кийин Жусуп Абдрахманов жанагындай деңгей элге кантип жетти, кандай шарттар менен болду деп баягы замандын шарты, анан кийин Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн бир мүмкүнчүлүгү ушуга бир теме келди го дейм да, шарт түздү го дейм да. Анткени Жусуп Абдрахманов өзү биринчиден тектүү жердин баласы болуп атат да. Манаптын баласы болуп атат. Анан кийин баягы окка таштуу, жетиштүү үйдө чоңойгон. Анан кийин баягы тектүү дегенде жөн эле курсак эле тойгон эмес, мисалы үчүн акыл жагынан, салт жагынан бир жакшы тарбия алган адам болуп атат да. Экинчи да бир шарты ошол замандан талабын билип, түшүнүп туруп, мына Абдрахман атасы ошол убагындагы орус түзем мектебине берип атат да. Ошо Сазановкада бир 15-20 киши бала окуса, бир 5-6 кыргыз болуп атат да. Калганы башка орус улутундагылар болуп атат. Ошо атасы билгени үчүн орустун заманы келет. Орус тилин билиш керек, аларга аралашыш үчүн орус тилин өздөштүрүп жаңы замандын жетишкендиктерин билсин деп туруп анан кийин жанагы эмеге берип атат. Ушул орус тилиндеги билим алгандыгы Жусуп Абдрахмановдун саясий ишмердүүлүгүнүн бир негизги өзгөчө бир бөлүгү да. Кайсы жылдар окудуңуз? Жусуп Абдрахманов 1910 жылдары ушуга жакын жанагы 9-10 жылдардан баштап жанагы Сазановкада мектепте окуп атат. Бул башталгыч орус түзем мектебинде окуп атат. Андан кийин жогорку башталгыч мектеп деп коет. Демек жогорку класс. Бул азыркыча айтканда 7-8 класстарга чейин Караколдо окуп атат да. Демек эки жерден билим алган да. Демек баягы жигит курагына келип 16 жашына келип калган убакта көп билимди алып, орус тилин мындай терең өздөштүрүп алгандыгы байкалат да. Анан жанагы окуусуна 16-жылдагы окуя себеп эме болгон, жолтоо болгон дагы. Караколдо 14-жылдан баштап окуду. Анан толук окубай калып, анан кийин жанагы үркүнгө катышып, акырында анан кийин иниси Токой экөө жалгыз калып атат да. Анан кайтып келгенден кийин дагы, үркүндөн кайтып келгенден кийин дагы жергиликтүү эл менен ошондой убактагы жаңы замандын жарчылары мына орус тилдүү калктар болгон да. Анан кийин алардын ортосунда бир данекер боло турган адам керек болгон да. Ал биринчи ат багычуу болуп эле орношпой, котормочу болуп да иштеп атат. Ошондой дагы чоң ролду аткарып атат. Ошондо дагы бир суроо көрөрмандар үчүн Жусуп Абдрахмановдун ата-энеси Ак падышанын жана жазалоочу отряды атып салып атат да булар. Ооба. Үркүнгө баратканда. Ошондо айтылат деген нарын тарапта деп. Бул кишилер ошол нарын тарапты көздөй качкан окшойт деген болжойсуң да. Ошол нарындын тоолорунун болобу ушул жөн. Бул мындай вариант берсе болуш керек ошо. Бул мындай болуптур, мен угуп жүргөнүмө караганда Жусуп Абдрахмановдун туугандары менен Акбай тукуму кеткен да. Чиркейдин 2 баласы. Дагы кеткендер болсо керек, бөбүйлөрдөн да болсо керек. Бул Караколду көздөй, чыгыш тарапка. Анан буларды шатыдан, түптүн шатысын Карабаткактан бир кырат. Ош жерден бир аркы эмеге жетпей туруп, Сартолго жетпей. Сартолго Жок, жетпей. Карабаткак деп коет. Ош жерден бир кырат. Анан Каркырадан бир кыралат. Каркырадан эми ошондо ушундай угуруп жүргөн маалымат бар. Энеси усуп кайтат да. Токону көтөрүп качкын жашыңмын деп. Орустар келе жатканда токону аркасына көтөрүп, арчанын арасына жашынып калганда энесин кылычтап өлтүргөн. Атасын деп айтылат да, бирок күндөлүгүндө атасы жолдо келатып өлдү болуп калат. Атып анан ыштык менен сайып эле кетип качты деген дагы. Анан ошо энесин кылычтап өлтүргөнүн өз көзү менен көргөн бул Жусуп Абдрахманов.
Анан эл менен Кытайга кетип, анан кайра келгенден кийин жана атчы болуп иштеп атпайбы. Ал эми дагы бир варианты болсо, варианты деп койсок да болобу, калган элдин бөлүгү бияктан кырып атат экен деп, бул бери күнбатышты көздөй балыкчы менен качып, тоңдун көк сайын бир коктусуна отурат. Ошол жерге жайгашып, тынч экен, орус жок экен деп жайгашат. Анан кийин ошол жерден эми бул узун сабак сөз, кыскартып айтканда, уламыш кептер турбайбы? уламыш эмес, бул дагана эле. Мен ошол тоңдо кырылган жок, түп эмес, тоңдо да бир бөлүгү кырылып атпайбы биздин айылдын. Ошол жерде болгон кишинин өзүбүздөн уккан. 6 жашында болуп, Абдыкерим деген чоң ата менин кошунам. Ошол жерде кырылганда, ошол кырган отряддын командиринин жазган рапорты турат менде. Бул архивдеби? Оёзго, кыргызча уездге, Иванов беле ошол кезде, Иванов болсо керек. Ошого жазган рапорт, ошол биз ушундай обнаружили, ушундай айылды өлтүрдүк, кырдык, биз тараптан өлүм болгон жок, тигилер тараптан эсеп жеткизди. Ошону ким жазып атат? Жана орус офицер Бычков жазып атат. Бычков жазып атат. Командири Бычков жазып атат. Ошол калган кеткени кетип, кырылганы кырылып калат. Анан ошол Бычковдун колуна түшүп атпайбы кайра? Үркүндөн келгенден кийин ким? Кайра агай ошо Бычков түшүп атпайбы анда Алматыга? Ким? Жусуп ата. Жусуп Абдрахман Бычковго түшүп калып, анан Бычков алып кетеби? Эмеге? Балык Алматыга. Анан ошол жактан балким ал Бычков актардын падышанын аскердин катарына кошкон алып кетти. Анан балким ошол жактан кыздар менен катарына кошулган болуш керек деген бир вариант бар. 17 жылы большевиктер партиясы, Ленин баштаган большевиктер партиясы бийликке келип, анан Совет өкмөтү курулду деп жарыя кылып атканда, кийин эми баягы мурда ак падышага кызмат кылып жүргөн көп эле офицерлер, жетекчилердин бардыгы бу жаңы өкмөттү колдоп ооп кеткен учурлар көп эле да. Мүмкүн Бычков мурун ак падышага кызмат кылып жүрсө, кийин Кызыл армияга, Совет өтүп өкмөтүнө өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ал Москвадан түздөн түрүп ошол жактан киши жибере албайт да. Бердеги жергиликтүү потенциалдуу ресурстарды пайдаланып, ошол эле кадрлык, командирлик эмелерди эметиши мүмкүн. Анткени 18-жылы Совет өкмөтү келип калган учур болчу. Ошондо Бычков тиги эмени көздө Каркыр аркылуу Верныйга, Алматыга алып кетип атат да. Ошо мүмкүн. Ошондой вариант. Сиз ошол өзүңүздүн макалаларыңызда ошол Алматыга барып окуп, анан Жети Суу областына башкы стат регистри болуп дагы кызматта иштедип, андан кийин дагы ошол Ташкентте билимин улантып деп дагы ошол иликтеген экенсиз. Ушулар жөнүндө Бул мындай да, тиги жанагынтип Алматыга бул командирлик курска алып кетип атат Бычковчу. Аскердик окууга да, демек аскер командири, аскер башкаруучусу болот деп болжоп кетип атат да. Анан бул граждандык согушка катышып атпайбы? Актар менен күрөшүп, наркы Казакстан, Сибирге чейин күрөштү деп катышкан деп айтылат. Анан кийин муну бул Жусуп Абдрахманов кантип советтик партиялык кызматка өтүп кетти деген суроо туулат да. Ана буну Абдыкерим Сыдыков деген кыргыздын көрүнүктүү саясий ишмери болгон. Мына Солто уруусунан чыккан. Бул Абдрахмановтордон 10 жаштан улуу болгон, улуу киши болгон. Бул азыркы кыргыздардын чыккан биринчи мына орустар менен аралашкан. Бул накта жогорку билимдүү болгон. Муну Татарстан, Уфа, Ташкент, Алматынын ортосунда, Москвада эметкен киши. Анан кийин бул кишинин жардамы менен Жусуп Абдрахманов тиги аскер кызматынан комиссия этилип, анан кийин мамлекеттик кызматка өткөн. Оорусуна байланыштуу да. Оорусуна байланыштуу деп да. Анан Жусуп Абдрахмановдун кийинки документтеринде, күндөлүктөрүндө, башкасына караганда ал баштан өткөргөн окуянын баардыгын жазат, бирок бир да жеринде оорудум деп жазбайт да. Эгерде комиссиядан оорудум деп чыкса, анда кийин да бир оорулар байдап чыгып, мындай өнөкөт болмок да. Анда Абдыкерим Сыдыков, анан бул болжойсуң да, Абдыкерим Сыдыков Жусуп Абдрахмановдун мындай көрөгөчтүгүн, кыйындыгын, өткүрлүгүн, зээндүүлүгүн көрүп, байкап туруп, бул бир күнү тиги согушуп жүрсө бир ок немеси курмандыгы болбосун деп туруп, бул жигитти мамлекеттик тынч кызматка алып келиш керек деп ошо Абдыкерим Сыдыковдун жардамы менен деп дагы болжомолдор айтылат да. Логикалык жактан ошондой туура болуп атат. Атайын даярдалган кадр. Анан Абдыкерим Сыдыковду Жусуп Абдрахманов
өмүр өткөнчө устатым деп жүрүп өттү. Устатым деп көп жерден жазат. Кээ бир жерде жазат биздин манасыбыз дейт да. Жанагы биринчи баштоочулар билимдүү бир акыл насаатын айтып турган бир кемеңгер киши болгон экен ал. Ошол Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, башкалардын бардыгы Абдыкерим Сыдыковду устатым деп айтат. Айтат да, анан кийин Жусуп Абдрахманов жана сурак берип атканда дагы, башка кылып аткан жерде дагы анан кийин сен Абдыкерим Сыдыков менен кандай байланышың бар? Эмне үчүн устатым деп айткансың? Сен ошону азгыргына кирип социал туран партиясына кеткенсиң деп айтат. Анан кийин айтат, эметпейт, жашырбайт. Устатым экендигин жашырбай. Устатым деп айтат. Ошон үчүн эч кимден коркпай устатым деп айткан. Анан кийин Жусуп Абдрахмановдун жанагындай кемеңгерлигин байкап, мамлекеттик кызматка алып келиши Абдыкерим Сыдыковдун эмгеги зор десек болот. Эми Бакыт агай, ушул Жусуп атабыздын жанагы Ташкентте мектепте окугандан кийин Жети Суу областына келип, комсомол комитетине келип, ошол жерде башчылыкка дайындалып, анан ушул 3-съезде жанагы Ленинге жолугуп доклад жасагандан кийин анан Ленин экөөнүн маектешүүсү бар эмеспи? Ушуларга да токтоло кетсеңиз. Ошентип жанагы Жети Суу облусунда комсомол комитетинин комсомол уюм жетекчиси болуп турганда ушул жерден жетектеп жалпы бүткүл союздук Жети Суу облусунда көрөрмандарга түшүндүрө кетсеңиз. Жети Суу облусу эми азыркыча айтканда бул түндүк Кыргызстан, анан кийин түштүк Казакстандын аймагын Жети Суу деп атаган да. Мына демек казак кыргыздын жаштарынын лидери болуп атат десек болот да. Ошону баштап анан кийин Москвага барып атат, комсомолдордун курултайына, съездине барып атат. Анан кийин жанагы президиумда бир тандалган жетекчи лидерлер отурат да. Отурдум деп өзү жазып атат да. Ал жерге Владимир Ильич Ленин келди дейт. Мен бир эки кишиден кийин отурдум дейт жанына дейт. Анан кийин ошол жерден чыккандан кийин бир тыныгуунда Владимир Ильич Ленин келип туруп, сиз кайдан келдиңиз деп айтты. Мен Жети Суудан келдим, Кыргызстандан келдим деп айтты дейт. Атын таанышып туруп анан кийин сиздерде орус тилдүү калктын пайызы канчалык деп айтты дейт. Бул бир 5% болсо керек деп айттым дейт. Мамлекеттик аппарат кайсы тилде иш жүргүзөт деп айтты дейт. Мен тартынбай туруп эле айттым дейт. Албетте орус тилинде деп айттым дейт. Деп Ленин ойлонуп калды дейт. Кийин баягы курултайдын съездин жыйынтык немесинде Ленин сөз алып сүйлөп, ошондо бул саясий багыттарды берди дейт. Айтты дейт. Эгерде советтик башкаруу аппараты жергиликтүү элдин тилинде саясат жүргүзбөсө, иш кагаздарын алып барбаса, жасабаса, түшүнбөсө, анда биздин саясаттын натыйжасы болбойт деп айтты дейт. Ошондуктан окугула, жана окугула, жергиликтүү элдин тилин сыйлагыла деп туруп анан катуу айтты дейт. Жергиликтүү элдин канча пайызы мамлекеттик кызматта иштейт деген да суроо койгон да. Ошондо суроо болгон. Анан кийин айткан жанагы жергиликтүү элдин жана эгерде 5% орусча болсо 95% жергиликтүү эл болот да. Жергиликтүү элдин сабаттуулугу канчалык дейт. Анан айтат, ал 1%га да жетпейт дейт. Демек орус тилин таптакыр түшүнбөйт деген сөз болот баягы. Анда орусча бийлик жүргүзүүнүн иш кагызда жүргөн натыйжасы канча деди. Ошон үчүн советтик аппарат бүт бардык эмелер кыргыз тилин билгиле, казак тилин билгиле деп атат да, Ленин айтып атат да. Анан Абдрахманов ошол Лениндин эмесине шык таанып алып, анан кийин Кыргызстанга кайтып келгенден кийин деги эле кийинки саясий ишмердүүлүгүндө мамлекеттик аппаратта кыргыз тилинде иш жүргүзүшүбүз керек. Кыргыз тилин билбегендерди биз окутушубуз керек деп ататпайбы? Жана улутчул деген Орус тилин билбегендерди. Орус тилин билбегендерге. Жок, кыргыз тилин билбеген советтик аппараттын башка улуттагыларга да кыргыз тилин окутушубуз керек дейт да, үйрөтүшүбүз керек. Ал эми жергиликтүү элге орус тилин үйрөтүшүбүз керек деп ошондой коет да. Ошонусу жанагы атылышына жанагындай улутчул деп жарлыктардын тагылышына бул дагы бир себепкер ушу. Анда бул натыйжа чыгарсак, тил маселесин Жусуп атабыз 20-жылы эле коскогон турган. Ленин өзү да жактырып турду болмаса.
ошол айтып атпайбы, деги бирөө айтат, дагы бир баягы Жусуп Абдрахмановдун ишин текшерип келген комиссияда да бул кайра эле кыргыз дей берет. Кыргыз деген оозун өтпөйт. Кыргыздан башка адам жокпу? Каменский жазган го дейм. Каменский өзүнүн немелеринде да жаздыртып, анан тиги Москваны көздөй берип турган. Арыз бере берген да. Арыз берип турган, ушундай маалыматтарды берип турганда, анан 24-жылы Ленин өлүп калып атпайбы? Өлүп калгандан кийин Сталин келип туруп Лениндин саясатынан башка саясатка бурулду да. Ленин айтып кеткен немелердин бардыгы тапкыр башка нукка бурулгандан кийин Жусуп Абдрахманов Сталин эмес, Лениндин саясатын өткөн. Ленин бизди ушинтип айткан, Ленин бизге ушундай жол көрсөткөн, Ленин бизге ушинтип айткан деп туруп, кийин сурак бергенде да аргумент. Биз улуу Лениндин осуяттарын турмушка ашыралы деп ушундай аракеттерди жасаганбыз дейт да. Айтат, Сталин убагында башка саясат кетет азыр депчи, жаңы саясат болот деп айтат. Ошон үчүн жанагы эскини эңсеп турган, Сталиндин саясатын колдобогондой элес калтырганда алар үчүнчү. Анан кийин Жусуп Абдрахманов күндөлүгүндө дагы Сталиндик учурдагы саясатты сындаган учурлары бар да. Көрдүңүзбү? Ошонун баардыгы себепкер болуп, жанагындай кармаганга бул дагы өз таасирин тийгизген. Убакыт агай, ушул жанагы кыргыз мамлекетинин түптөөчү, негиздөөчүлөрүнүн бири ушу Жусуп атабыз деп айтабыз го. Ушул 24-жылы ушундай маселе коюлуп тур да. Кыргыз автономиялуу облусу болуп түзүлүп атпайбы биринчи. Ошондо Кыргыз автономиялуу облусу же Казакстандын курамында болобу, же өзүнчө облус болобу? Бул бир маселе. Анан Жусуп Абдрахманов атабыз Кыргыз автономиялык обласы республика болсо, же автономиялык обласы республика болсо, Каракалпак асыры менен кошо ушундай чоң бир Түркстан мамлекетин түзсөк деп себептенде бизде жазуубуз, арыбыбыз, алипебиз, тилибиз, динибиз, салтыбыз баарыбыз окшош болуп атпайбы? Ушул жөнүндө дагы Бул тарыхта 1922-жылы 22-декабрда СССР деген өкмөт түзүлүп, өлкө түзүлүп атат да. Мына ошондон баштап эле ал жерде жазылып атат, улуттук автономия алганга кээ бир улуттардын мүмкүнчүлүгү бар деген сыяктуу. Ошого таянып алып туруп, анан кийин Жусуп Абдрахманов 22-жылдан баштап аракеттерди көрө башташат да. кат жазып баштаган, Кат жазып баштайт, өзүнүн айланасына ушу саналаштарды топтой баштайт. Жанагы жергиликтүү эмес, сырттан келген жетекчилерге дагы көндүрүп, аларды ынандырганга аракет кылат. А эң негизгиси жана Жусуп Абдрахманов биринчи идеясы бул Кара Кыргыз, Каракалпак автоном республикасы деген өлкө болушубуз керек деп негиздейт да. чоң аймак деп. Чоң аймак деди. Айтат, Ысык көлдүн түбүнөн баштап Арал деңизине чейинки аймакты ээлейиши керек дейт. Ал жерде жанагындай түбү эми тарыхты жакшы билгендигин улам да. Жанагы Фергана өрөөнүндөгү анын ичине кирип кетип атат. Башка аймак, бул Казакстандын бир топ аймагы. Балкаштан ылдый жагы. Баары кирип кетип атат. Анан кийин Борбору дейт, Борбору Жалал Абад шаары болсун дейт. Эми стратегиялык эметкен ойлонгон эме киши болуп атпайбы, туурабы? Ошондуктан чоң стратегиялык эме кылып атат. Анын да өзүнүн аргументтери бар эми да, аргументтери бар, ынанымдуу аргументтери бар. Бирок кийин ал эме вариант өтпөй калгандыктан, анан кийин азыркы Кыргызстандын аймагындагы эме менен, аймак менен Кара Кыргыз автоном облусу кылалы дейт да. Анан кийин Жусуп Абдрахмановдун негизги идеясы Кара Кыргыз автоном облусу Россиянын курамында болсун вариантты сунуш кылат. Ага чейин бирөөлөр айтат, жок, муну Өзбекстандын курамында кирип алалы. Биз өзбектер менен динибиз, тилибиз баарыбыз жакшы болуп калдык, мындай кылабыз. Фергана өрөөнүндө көп өзбектер, эми кыргыздар жашаган. Ооба, Андижанда көп да. Бир жак айтат, жок, эми казактар менен эле чогуу окат кылбайлыбы. Анда биз өзүбүзчө мамлекет эгемендик болбогон экен. Деп эме Жусуп Абдрахманов болбой көшөрүп жанагы өз алдынча Россиянын курамында Кыргызстандын келечеги ушул вариант менен өнүгөт өсөт.
Каракыргыз автономиялык область болуп түзүлдү. Каракыргыз автономия областы. Ошондо 22-жылдан 24-жылга чейин 2 жыл эмес болот. Аралыгында күрөшүп жүрөдү. Анын ортосунда бир чоң жыйындар да болот. Аны үзгүлтүккө Сталиндин бир телеграммалар үзгүлтүккө учураткан. Токтоткула деген да. Токтоткула деп. Ага болбой дагы улантыла берген да. Анан кийин айткан өзгөчө Фергана өрөөнүндө кыргыздар көп жашаган аймактардын бардыгы Кыргызстандын аймагына кириш керек деп айтат. Мына ошондуктан бүгүнкү эмне үчүн биз мамлекеттүүлүктү түптөгөндөрдүн бири, башында тургандардын бири Жусуп Абдрахманов деп айтабыз. Мына ошол вариант бүгүнкү жашап атканыбыз, эгерде биз Казакстандын же Өзбекстандын курамында болуп калганда, анда бүгүнкү Кыргызстан болмок эмес. Эгемендүүлүктү ала албай. Эгемендүүлүк болмок эмес. Жусуп Абдрахманов атабыздын эмгегинин натыйжасы азыркы Кыргыз Республикасынын чек арасын бул киши анда тактап кеткен турбайбы? Тактап, ошонун эмгегинин үзүрү да. Анан мына деги Каракалпактар болсо, Өзбекстандын курамында автоном облусу болуп калып калды. Бүгүн Каракалпакстан кандай тагдырда турат, кандай турмушта жашап атат, баарыбыз көрүп атабыз да. Андай деген автоном республика деген жок. Анда эмне Өзбекстан азыр федеративдүү республика жок. Жөн эле Каракалпакстан деген бир облус эле деңгээлинде калып калды да. Анда эгер Жусуп Абдрахманов атабыздын идеясы ашып кетсе, анда чоң Түркстан мамлекети болмок экен ошондо. Эгерде биринчи вариант болгондо ошондой болмок да, ошондой болмок да. Ошондой болмок. Макул болгон, ошол эмес. Мисалы үчүн жанагы аймактар боюнча азыркы жана Кыргызстандын чегичи, мисалы үчүн айткан, мына Фергана өрөөнүндө кыргыздар, өзбектер эме жашаганда, кантип айтабыз, мен аймакта чек араны бекитебиз дегенде, кыргыздар көп жашаган жерди Кыргызстанга берели, өзбектер көп жашаган жерди Өзбекстанга берели деген. Анан кийин кээ бир бар, эме кээ бир учурларда айылга барса, жалаң эле өзбектер жүрөт дейт. Өзбектер жүрөт дейт. Өзбектер көп турбайбы бу жерде? Кыргыздар көрсө жайлоого чыгып кетип калат экен да жайындачы. Алар жайлоодо. Кышында кыштоодо. Кышында келет, кышында эл санакты кышында жүргүзсө болмок экен деп калышат да. Ошентип кээ бир айылдар Өзбекстан курамында калып калган да. Биздин жанагы көчмөндүгүбүздүн натыйжасы да. Ооба. Алмаз, айтсаң жанагы Жусуп Абдрахманов кайра бир 30-31-жылы жанагы маектеште өзүң айтып калган иш сапары менен келет депчи, өзүнүн туугандарына. Ошо айылдагы аксакалдардан уккан, элде уккан нерселерди айтып берсең, ошо эмне үчүн келген, эмне себептен келген, кандай иш чара өткөзгөн, туугандар менен кандай алакада болгон? Мындай болуптур эми ошол 31, 32, 33 жылдары келген го бул киши. Анан мунун иш сапар менен келген окшойт. Угушума караганда. Анан мунун мен ойлойм, бирден бир келген себеби ошол жылдары казак элинде, кошуна казак элинде катуу ачарчылык болуп. Анда 32-жылы келип атат. 32, 33 го анда. Тиги айтып берген кишилер ошо даана жылын айткан жок, ошол жылдарды айтып атат да. Бул жылды айтсын. Анан ошол катуу кыргынга учурабадыбы казак эли. Анан бизге да тентип келе баштады, телмирип келе баштады. Аны көрдү. Анан кийин барды элине. Ал биздин айылга эле барбаса керек, бул Кочкорго да барыптыр, бул Түпкө да барыптыр. Түпкө барып орусча доклад жасап, орусча жыйын өткөзүп келиптир. Анан ошо биздин айылга келгендегиси мындай экен, эл чогулду дейт, чогулуш кылып, орто бойлуураак келген жигит экен дейт Жусуп. Бети тегерек, чачына атка тараган кара тору, көзүндө киши карай албайт дейт, көзү курч дейт. Көзү курч дейт. Ушундай кишини тиктесе көзү теше тиктеген. Анан узун шинель кийип, фуражкасын колуна кармап алып, ошо сүйлөп, бир айткан эсинде калыптыр, эл журт. Эгин быйыл төгүлбөйт, төкпөгүл эгинди. Кыштата катык кылгыла, ачка болбосун бала бакыра, жазында үрөөн кылгыла деп. Анан могу Кочкордогу бөөй туугандарды көчүрүп келебиз биз жака. Ушу жака көчүрүп келебиз. 40-50 араба даярдатып, ошол дагы иш планда турат деп ошолорду айткан экен. Эми дагы башка сөздөрдү айтса керек. Эми угуп калганыбыз ошол экен. Анан ошо менен кетти дейт. Кетип жолмо-жол баратып, Быстровкага токмокко төгүлсө керек эле, Бакытбайк ошол кезде эгин. Ооба, ошол поезд келип калган учур болчу. Анан ошол жолмо-жол ал кезде араба менен келчү экен. Араба менен келаткан баягы 5-тен 10дон кап буудайды алып келип, бүт баарын кайра кайтарыптыр. Кеткиле артка, төгүлбөйт быйыл деп.
Анан эми бул кишинин эң бир көөнөргүс, эң бир биз унуткус иши деп айтсак болот да. Бул киши өзүнүн жумуштан кетерин билип, мындайча айтканда атыларын, камаларын билип туруп, элди алып калды да кыргыз элин. Ошол ал кишинин жумуштан кетишине ушул 32-жылдагы ал кишинин жанагы аракеттенбеси күчтүү да. Эң негизги себеби ушул. Бул жана куракчылык, ачарчылык болоорун билип, жана көрөбөчтүк кылып, алдын ала жана айылдарга барып, элди төкпөгүлө, катык кылгыла, жаска үрөңгө калтырыла деп анан жана Шахрай менен Исакеевди чакырып булар өзөрүнчө бир сүйлөшүү кылышат го дейм, Тиги ошондой бул 27-жылдан 32-жылга чейин ортолугунда эл комиссиялар советинин председатели, азыркыча айтканда премьер-министр болуп атпайбы? Анан 32-жылдын башында СССРдин мамлекеттик пландоо комитети Кыргызстанга план берип атат. Силер быйыл күзүндө мынча тонна эгин төгөсүңөр мамлекетке деп атат да. Анан ушу жаздан баштап анан кийин кургакчыл болуп, жаамгыр аз жаап, башка болуп анан кийин кетип баратат да. Демек мындай болсо, анда биз күзүндө элибиз ачка калат деп атат да. Анан кийин жана сиз айтып аткан туура төкпөгүлө быйыл депчи, төкпөгүлө депчи. Төктүрбөй койгон. Анан кийин резервде турган күзүндө анан кийин кээ бир эгиндерди казактарды көздөй дагы нан кылып жегиле деп турган жардам берип атпайбы жана кырылып аткан казактарды. Мамлекеттик резервди төкпөй элге таратып анан ачка болуп келген казактардын бир тобундагы ошол Киши кошумчалап коеюн бул жерден. Ошол кошуна чоң атадан мен көп маалымат уктум да, көп нерсе уктум. Эми ал киши мына бул үркүндү көргөн, андан кийинкилерди көргөн, согушту көргөн, согуштан кийинкилердин баарын көргөн киши болчу. 102 жашка чыгып каза болду. Кулаков Абдыкерим деген киши. Алы, мен дейт, Шамыркан, Турдакмат, мына ушул кишилер менен кетебиз дейт. Колонна болуп араба менен. 10-15тен кап буудай бар дейт. Григорьевкага бир конобуз дейт, балыкчыга конобуз дейт, боомдун ичинде 2 конобуз дейт, Токмокко конобуз дейт. Ошентип отуруп 15 күндө булар Бишкекке келет экен. Ал кезде Бишбек же Фрунзе болуп калды беле. Фрунзе болуп калган, Фрунзеге келебиз дейт. Анан эгинди булар Жыды вокзалга барат го. Темир жол вокзалына барып төккөн мезгилдери да болсо керек. Анан Ысак деген де киши бар, менин чоң атамдын иниси. Анан базарга барабыз дейт. Базарга барсак, бирдеме алып жейбиз да дейт. Алып жесек, колубуздан жулуп кетет дейт казактар. Ачка. Аны кууп жетип да кармап кала албайсың, анын оозунан да жулуп. Алып эле сугунат дейт бечаралар. Анан келатсаң, кундуз тебете кийген, ушундай күмүш чачыштык сөлкө байлар тагынган суп-сулуу казактын кыздары отурат дейт. Мурдунда чымынды айдай албайт дейт, ачкасынан. Кайра келатсаң өлүп жатат дейт. Мына ошону көрдү да, Жусуп Абдрахманов көрдү да ошону. А берки Ысак деген чоң ата эмеден темир жол вокзалынан жылкынын тезеги бар эмес, жаңы таштаган. Ошону минтип ошонун арасына минтип колуна арпа терип отурган кызды көрөт. 8-9 жашар. Колунун баары булганган. Ошо жылкынын жаңы таштаган жылуу тезегинин арасынан арпа терип атат дейт. Байкуш ачка. Кандай кыйынчылык. Казактын кызы. Анан жанына барып, атың ким десе, Кантай дептир. Кетесиң мен? Кетем. Жүрө кой деп. Алып келип, ошол Кантай эже деп койчубуз, ошол биздин айылдын кадырлуу байбичеси болуп жүрүп кийин каза болду. Кантай апа. Жакшы маалымат бердиңиз. Мына ушундай, аны ошонун баарын көрүп туруп, анан кантип эгинди төгөт. Анда кыргыз эли калбай калат белек балким. Агай ушул жерден жанагы өткөндө жогоруда айтып атам го, Шахрай менен Исакеевди чакырып алып, элди аман алып калалык, эл аман калсын, бирок кызматыбыздан түшсөк түшөлүк деп ушуга эме кылып атышпайбы булар? Ооба. Өздөрүнүн жанын Мен экөөнө Шахрай менен Байал Исакеевке айттым дейт да. Келгиле бизди кызматтан ушундай планды аткарбай койгондугу. Бул күндөлүгүндө да бар да. Күндөлүгүндө өзү жазат, аткарбай койгонду түшүрсүн, эң негизгиси биздин элибиз аман калсын дейт. А жанагы СССРдагы Совет өкмөтүнүн жетекчилерин чыгарган чечимде мындай да, мамлекеттик планды аткарууга саботаж жасагандыгы үчүн дейт. Жанагы гине коюлган Жок, бирөөсү ошол да, жумуштан алып атканда.
сен мамлекеттик план берип атсаң аны эмне үчүн аткарбайсың? Мындай караганда чынында эле саботаж да болуп атат да. Саботаж болуп атат, бирок эл кырылып кетсе кандай? Жусуптун оюнда мен элимди сактап калам дейт. Жусуп күндөлүгүндө жазат. Мен Фрунзенин чекесинен чыктым деп жазып атат. Жазганда дейт мен кырылып аткан казактарды көрдүм дейт. Агылып келип аткан казактарды көрдүм дейт, жазат. Мен аларды карап отуруп боорум кантип ачыбайт дейт да. Биз казак боорлорубузга да жардам беришибиз керек деген ойлор менен чечимдер менен келишет. Кандай? Ушун үчүн кемеңгерди айтылганда туурабы? Элдин берген баасында. Анан агай Бул күндөлүгүндө айтылып атабы? Ооба, өзү. Күндөлүккө кошумча мындай да, бул Жусуп Абдрахманов менен чогуу биздин айылдан атылды да кишилер. Ошо сталиндик режимдин курмандыгы, репрессия. Жусуп Абдрахманов, анын иниси Токо, Молдогазиев Акимхан, Молдогазиев Акматкан, Серкебаев Нурдин дегендер. Мына Серкебаев Нурдин Эрнест Турсуновдун атасы. Мына ошо Молдогазиев Акимхандын баласы Кемел деген аксакалдын өз оозунан уктум да. Эми ал Акимхан, Акматкандар Жусуп атадан кийин карманса керек булар. Кийин карманса керек. Анан бул Жусуп Абдрахмановдун айткан бир сөзү бар. Күндөлүгү жөнүндө. Бул менин жанымда жүргөндө менин жан жолдошумсуң, жаным менен бирге. Бөлөк бирөөнүн колуна тийгенде сен маған биринчи номурдагы душманга айланасың деп күндөлүгүн айткан. Күндөлүк баштап жазып ошентип жазган. Ошентип жазган экен да. Анан так ошол күндөлүк жанагы НКВДлардын колуна тийгенде тийип калып атпайбы. Анан ошо Акимхан чоң ата, ошо ал киши юстициянын министри болуп турган го дейм. Ошонун айтып атканын атам айтып атканын уктум дейт. Ал да ошо күндөлүк ай, ошону эмнеге жазды экен? Ошону жазбай эле койсо болот беле? Балким аман калат беле, балким кармалбай калат беле деп аябай кейип аткан эсим кулагымда турат дейт да ошо. Ушу күндөлүк жазган бирден бир ошол багыл аргумент ошол болуп калган. Көп эми ал киши күндөлүктү жазганда чындыкты чындыктай, жалганды жалгандай, кандай эмне болсо жетекчиби, чоңбу, Сталинби, эч кимсине карабай туруп болгонун болгондой жаза берген да. Анан Алмаз ушул Жусуп Абдрахманов иниси Токо Абдрахманов бул киши да атылып кеткен дейт, туурабы? Жанагы азыркы Манасчы филология илимдеринин доктору Талант Албакчиев бар эмеспи? Ошонун таятасы Шертай Субанов. Шертай Субанов. Ушул этапта келгенде көрүп дейт. Ушун жөнүндө бир экөөс кыскасы айтсам. Бул Шертай Субанов менен булар бир камерада болуп калат да. Шертай Субанов камерага киргизгенде эми балыкчыданбы, Караколдон, жок балыкчыдан болгонго, же Бишкектен болгонбу? Караколдон балыкчыга этап Бишкекке этап болгонбу? Бишкекке этап болгон, ошондо киргенде анан кел Шертай кел деди дейт. Үнүнөн тааныйт. Барса Максут болуш экен. Солто уулу Максут. Бул Торайгыр болуштугунда болуш болуп туруп. Маймөнкөнүн уулу Маймөнкөнүн солтосунун баласы Максут болуш. Териси менен сөөгүп алыпты, көрсө Максут эткел, далылуу келгенде салабаттуу киши экен. Ушунчалык кордукту көрүп, ачка, кыйноодо жанында да бир жигит жатат дейт, Сулусмак келген. Ал Токо экен. Анан Токо айтат экен, ай түшүм жаман, Жусуп байкем бирдеке болду го. Түшүм жаман деп айткан экен. Анан көрсө ошол кезде Жусуп агасын аткан убак окшойт. Эме 38-жыл. 38-жыл. Жүрөгү сезген экен да. Балким да эми угушмаган. Анан ким Максут айтат экен Шертай Субановго, сен бошойсуң, сен элге барасың. Максут менен Токону көрдүм деп айта бар. Менин эл журтумду билесиң, Токонун эл журтун билесиң, көрдүм деп айта бар. Сен көп жашайсың. Биздин эми алары жаныбыз эле калды. Ала турган башкасын алып бүттү деп. Сабап, жанчып, кыйнап, буларды эчен күнү уктатпай, тамак да бербей, суу да бербей, буларды көрбөгөн кордукту көрсөткөн, мойнун алдырыш үчүн. Анан Шертай Субановго бир 9 жылбы, 8 жыл өкүм чыгып, бул калымага чейин барып. Башак 12 жыл отуруп келди деп сөйлөткөндө Талант Албакчиев көп жашка чыгып. Ошонун оозунан угуп жазган, көпчүлүгүнүн ичине ката кетти дейт. Мына ушундай окуялар болуптур биздин аталарыбыз. Токо болсо 1909-жылкы экен, 29 жашында атылып атат. Эми Бакыт агай ошол Жусуп Абдрахманов жөнүндө көп эле илимпоз окумуштуулар иликтеп жүрөт. Бирок ошо сиздердин айтууңуздар боюнча бул кишинин дагы көп нерсеси ачыла элек деп эле жүрөсүздөр да. Анан сиз ушул жанагы 5 эрдиги жөнүндө бул кишинин көп эмгеги бар да. Кыргыз
жанагы 34-жылы партиядан да чыгарылып атат. Октябрь айларында кыргыз мамлекетин түптөгөнгө чоң ат көтөргүч салым кошуп атат. Мына биздин эркиндигибиз ошол жактан башталган да, түпкү аталарыбыздан бери башталган. Анан ушул 36-жылы жана декабрда СССРдин 8-съезинде дагы ошол кыргыз СССР болуп өзгөрүп атпайбызбы, чоң статус алыпчы. Анан ушул интеллигенция менен кандай байланышкан, ушулар жөнүндө айтса кетсеңиз сиз. Мен өзүмдүн китебимде жаздым, Жусуп Абдурахмановдун 5 эрдиги депчи. Бuna эң биринчи эрдиги бул 1924-жылы Кыргызстанды өзүнчө автономиялуу статусту алган өзүнчө бир мамлекеттин башталышы катары ушундай деңгээлге жеткизгендиги үчүн. Кыскасы ушундай эле айталы, кыскараак кылып, аны автоном облустун алгандан кийин дагы ичи чыкпайт да, дагычы бул да жетишсиз болуп атат. Эми автоном республика бололу деп ататпы, АССР бололу дейт, АССР бололу. 24-жылдан 26-жылга чейин дагы каттарды жазып, дагы өзүнүн санаалаштары менен бирге Москваны ынандырганга аракет кылып тыным алган эмес да. Тыным албай отуруп, 26-жылы ал статустарга жетишип атат. Бул Абдурахмановдун экинчи эрдиги. Эми мен Абдурахманов жалгыз жасады десем болбойт туруп, демилгечи болуп, күн түнү иштеп, санаалаштарды көбөйтүп, Москвадагы чиновниктерди ынандырып атканды эрдиги деп баалайм да. Үчүнчү эрдиги ал дагы эле 26-жылы алгандан кийинчи дагы эле бул да жетишсиз. Анткени дагы эле биз Россиянын курамында калып атабыз да. Эми союздук республика болушубуз керек деп аракет кылып атат. Союздук республика болушубуз керек. Анткени ал убакта неме дагы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан баары союздук республика болуп алышкан. Жалгыз Кыргызстан Россиянын курамында калып калабы? Эми дагы эркиндикти алгысы келип атат. Дагы өз алдынчалыкка жеткизгиси келип атат да. Анткени ошол убакта конституцияда мындай жазылган экен да, союздук республика алыш үчүн ал аймак чет өлкө менен чек аралаш болуш керек деген бир пункту бар экен да. Анан негизгиси айтат, буран биз Кытай менен чек аралашпыз деп ушул аргументтеме көрдүңөрбү мына бизде депчи. Бул үчүнчү эрдиги. Бирок ал 36-жылдагы Кыргыз СССР болгон неметке чейин ал кызматтан түшүп, партиядан чыгарылып, дедиги Оренбургка Россияга айдалып кетет да. Сүргүнгө айдалып туруп, бир айыл чарба башкармасынын председателинин орун басары болуп. Кичине кызматта берип койгон. Бирок ошол нерсесине жетишкен. Акыры жүрүп Жусуп Абдурахмановдун аргументтерине Москвада ынанган да. Бул үчүнчү эрдиги. Анан кийин 4-чү эрдиги бул 32-жылы өзүнүн элин сактап калууга, ачарчылыктан, ачкачылыктан сактап калууга жасаган эрдиги. Өзүнүн ели эмес, кошуна Казактын миңдеген элин да сактап калууга чоң тартынбай аракеттерди жасаган да. Ошон үчүн жана саботаж деп туруп талкалап кызматтан түшүрүп атышат да. Бул эрдиги эмне элин сактаган. Канча казак кайра кетти, ирденип алып. Кетти да далайы. 50-жылдарга чейин жашаптыр казактар биякта ошол. Дагы деле бар азыр көлдө, бир топ эле. Негизги бөлүгү кайра артка кетиптир. Кеткени толтура. Бияктан оңолуп алып аман эсен калды. Ошол учурда мына Жусуп Абдурахмановдун 5-чи эрдиги бул 1916-жылдагы окуя боюнча, үркүм боюнча Жусуп Абдурахмановдун өз позициясы болгон да. Бул окуяны иликтеген. Өз алдынча иликтеген. Ошол баасын берген, өз баасын берген ал жигит. Ал убакта окуяга эмне себеп болгон, анын негизги катышуучулары, негизги жабыр тартуучулар, Кыргызга канчалык зыян келген, кесепет алып келген, трагедия болгондугун жазып атат. Ошо Москвада чыккан гезит журналдарга макалаларын берген, конференцияларда чыгып сүйлөгөн. Ошондо кыргын экендигин, кыргыздын бир топ миңдеген кыргыз кырылгандыгын кадимкидей ачык жазып атат да. Эми башка мамлекеттин курамында туруп, орустарга ачык айтып, орус падышачылыгынын эмесин бетке айтып аткандыгын, мисалы үчүн кыргыз, карапайым кыргыздын кырылганын айтат. Өзбек менен тиги орустар айтат, ал жерде орус дыйкандары деле жабыр тартпады дейт да. Жок, моюн бербейт. Муну гана 16-үркүндө айтып атат да. 16-үркүм боюнча эч кимге окшобогон Жусуп Абдурахмановдун өзүнүн
статьялары, позициялары бекемдеген. Позициясынан тайган эмес да. Эч тайган эмес. Жанагы күнөөлөп атыларда дагы бул дагы себеп болгон да. Мына кыргыз эле кыргыз дей берет, кыргыз эле ушинте берет, бул улутчул деп аткан окшойт. Бул Жусуп Абдрахмановдун 5-эрдиги. Анан ушунун баардыгын 5 эрдикте чогултуп келсең, анан кийин мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөндүгү, улуттук лидерлик деңгээлге жеткендиги ачык көрүнүп турат. Эми ушул Москванын интеллигенциясы менен дагы өзү катышып, ошолордун кечелеринде жанагы көркөм поэзия кечелеринде болгон, бул Маяковский менен жакшы болгон, Горькийди абдан сыйлаган адам болгон деп, Лениндин бул саясатын, позициясын аябай колдогон киши болгон деп айтылат. Ошол интеллигенция менен болгон карым катнаштарын алакасын айтып берсеңиз. Жусуп Абдрахманов Ленин менен сүйлөшкөн биринчи кыргыз, акыркы кыргыз. Сталин менен bir аппаратта иштешкен, бул 26-жылы иштешип атат эмеде, борбордук комитетте, Кремльде иштешип атат да. Жусуп Абдрахманов Сталин менен кошо кирип, демек тааныш, сүйлөшкөн деп айтсак боло алат. Анан кийин эми жанагы ошол убактагы орустун улуу адамдары менен, интеллигенция менен, маданият, адаят, журналистика өкүлдөрү менен тең ата сүйлөшө билген киши ушу Жусуп Абдрахманов. Алар менен жөнөкөй эле мындай сүйлөшпөйт, алар менен достчулук мамилесине чейин өсүп жетилет да. Достчулук мамилеси. Маяковский деген ысым бар, Кушнер деген ысым бар, Примаков деген ысым бар, дагы башка Брик деген ысым бар. Осип деген эмелер бар да. Булар менен тең ата сүйлөшүш үчүн, булар менен Ошолордун деңгээлинде туруш керек да. Олордун деңгээлинде туруш керек да. Алардын деңгээлинде сүйлөшө албасаң, билимиңди жөндөмү көрсөтө алар тоотпойт, алар катарына кошпойт. Кошпойт болчу. Кошпойт болчу да. Ошолор мына күндөлүктөрүндө кадимкидей көрүнүп турат да. Ал эмеге чөйрөгө кошконго, тааныштырганга мына Мария Натансон деген ысым бар. Мария Натансон менен Жусуп Абдрахмановдун ортосунда өтө ысык махабат сүйүү болгон. Муну эми дагы узак сөз бу дагы. Узак сөз. Ал Мария Натансон Лиле Брик менен тааныштырып атат. Лиле Брик деген ошол убактагы орусска таанымал коллекционер, художник, дизайнер, таанымал аял болгон дагычы. Ошолорду Кыргызстанга алып келип сыйлаган Жусуп Абдрахманович. Конок кылган, башка кылган, көрсөткөн. Жанагы Раиса Кушнер менен даштар менен байланышып таанышып калганда ошондо. Маяковский менен моундай далысынан таптап тургандай эле сеземдер. Аларды көлгө алып берип анан сыйлаган. Көлгө алып келип жана Лиле Брик өзүнүн эскерүүлөрүндө жазат. Биз Жусуп Абдрахманов көлгө алып келди деп. Көлгө, ала тоого, көлдүн касиетине, эмесине, сурулууна суктанып жазып атат эмеле укмуштуйчу. Маяковскийге далысынан таптап айтат. Сен менин Кыргызстан жөнүндө ыр жазчы дейт. Сен ыр жазсаң, мен өлкөмдү тааныйт эле дейт. Карачы муну эми сөз өткөн киши ушинтип айтат да. Бул өтө демек дагы биз билбеген башка дагы жанагы Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүктөрүндө мындай жакын гана адамдарды жазат да. Анан Жусуп Абдрахмановдун дагы бир касиети мен деген күндөлүктөрүн айтат. Бул Пишпектен Фрунзеге эмеге Ташкентке поезд менен баратам дейт. Барганча эле 2-3 китепти окуп коюп атат булчу. Пишпектен Москвага поезден баратам деп, баланча түкүнчө китеп барын окуп коюн дейт. Москвага барганда театрларда жүрөт, кирип чыгып жүрөт. Театрларга бар. Ошол убакта эми кыргыздын деңгээли кандай эле, башка кандай эле. Эми узак сөз да. Узак сөз анан агай мына бул жерде белгилүү журналист Жолдошбек Токоев агабыз дагы ошо китеп жазган, Саякнаме деп, анан улуттун кемеңгери деп. Шу Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн бир топ нерселерди келтирет да. Ушул жерден да бир эскерүүсү бар эмеспи? Өзү 24 жашында, ой элим мага ушундай жаш балаңарга ошол мекендин тагдырын ишенип койдуңар деген бир. Бул күндөлүктөрдө мынтип жазат. Жанагы Мария Натансон менен экөө сүйүшүп калат да. Мария Натансон өзү түбү Ленинграддык болот. Ошол жакта жүрүп троцкистик жана кыймылдарга катышкандыгы үчүн куугунтукталып Пишпекке, Фрунзеге айдалып келет. Бу жерде мамлекеттик комитетте иштейт. Ошол учурда Жусуп Абдрахманов уже өкмөт башчысы болуп калган. Экөө таанышып калып, анан кийин ошондон сүйүү башталат да. Анан күндөлүктө жазат. Мен
эң жакын ишенген кишим, биринчи кишим бул Мария дейт. Натансон айтат. Мен сырымды дагы, оюмду дагы, позициямды ушул гана кишиге айтам, бул иши мени сатпайт дейт. Буланда аябай ишенген экен ал киши. Анан кийин дейт, эми мен байкуш дейт, ай шордуу кыргыз дейт да. Ушу дейт, мага тагдырыңды байлап коюп, мага ишенип сен отурасың. А мен байкуш бирөөнү сүйүп калып, эмне кылар айламды таппай, мен жүрөм дейт. Мааниси ушул турбайбы? Мааниси ушул да. Анан кийин эми мен дейт, жолду тандашым керек дейт. Же болбосо мен сүйүүмө жетип, мун Мария менен үйлөнүшүм керек, жашашым керек. Же болбосо мен мамлекетте кызмат кылышым керек. Эки ача жолдо турам дейт. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин дагы күндөөлүк жазат. Мен мамлекетке кызмат кылууну тандадым дейт. Тандадым дейт. Мына ыйык таза сүйүүсүнөн кечип мамлекетке кызмат кылуунун үлгүсүн жасап атат. Мында Абдрахмановдун мындай кемеңгерлигинин, улуттук лидердин дагы бир ачкычы ушул жерде да. Өзүн анда ошо мекенге биздин мамлекетти бөлүшүнгөндө өмүрүн арнаганда, жанын сайып салгандай башын канжыга байлап койгондо. Анан агай бул кишинин жанагы өлүмү жөнүндө дагы эки ача ой айтылып жүрөт да, бир жери атылган дейт, бир жери сурак берип атып, ошол тергөөчүнү отуруш менен башкаруу экен дейт. Бирок ушул бул Атабейттен кийин бул биз эгемендикти алган жылдары табылбадыбы? Ошол кээ бирлер айтышат, ошол бас сөөгүндө ичинде эки ок шылдырап жүрөт, 2 жолу атылыптыр депчи. Бул эми бизге багыл жомок сыяктуу болуп калып атат. Анан ушу атылганга жерим дагы, өкүм чыкканга жерим дагы өз позициясынан кайтпаптыр. Баягы эле мен ошол элимдин эмесин жактайм. Анан ошол күндөлүгүндө да ошол нерсе бар эмеспи? Ушул жөнүндө да кичине токтолуп айтсаңыз. Жусуп Абдрахманов жанагы Оренбург шаарына кызматка которуп жиберишет, партиядан алып кызматтан түшүрүп турупчу. Ошол жакта 37-жылга чейин, апрель айына чейин иштейт. Анан бир күнү кабинетинде отурса эле, деги Оренбургдун НКВДсы жалдаган аскерлер менен кирип келип, ал кишиге камакка алуу боюнча НКВДнын чечими, өкүмү чыкты деп туруп, анан ошол жерден салып кармап туруп, бишке Фрунзени көздөй товарны поездга салып туруп кетиришет. 37-жылы апрелде эметип атса, документтерде ушундай кармалып атса, 38-жылдын ноябрдын башына чейин Фрунзедеги түрмөдө болгон. 1 жыл бою сурак жүргөн мунун үстүнчү. Анан кийин 38-жылы 4-ноябрда болсо керек. 5-ноябрда жүрөт. 5-нчи ушуларда 5-ноябрда атылган өкүм ишке ашырылган деген маалымат бар. 37-жылы. 38-жылы. Ошол жерден анткени анан кийин тергөөчүнүн башына чааптыр, анан мындай кылыптыр деп андай деген факты жок. Жок, бирок айтылат. Анан кийин андай окшош эмелерди болсо ошол убакта репрессия болгон башка лидерлерге деле окшоштуруп айта беришет. Баары эле тергөөчүнүн башына чапкан сыяктуу болчу. Бирок ушундай факт бар, өмүрүнүн аягына чейин бул өзүнүн бир позициясында туруп, эч кандай мойнуна алган эмес деген. Ошол кээ бир документтерде бар. Акыркы жолу сурап атам дейт да, баягы үмүтүнөн мындай кээ бирде тайып кетеби деп ойлойт да, тергөөчүчү. Жок. Мен баягы позицияда калам дейт. Мен андан тайбайм дейт. Анда тергөөчүнү таң калтырган турбайбы? Анан демек эгерде тайса, башкача болсо, мойнуна алса, анда өкүм анда бир нерсеге алмаштырылмак да мүмкүнчү. Бул ошо 38-жылы атылып, анан кайра реабилитация болгон жылы 1957-жылдар болот деп да. Бирок ага жерин кайра деле ошол аты чыкпай жүргөндөн кийин биз эгемендикти алгандан кийин Жусуп атанын ишмердүүлүгү Жусуп атанын документтери, башкасынын бардыгы 90-жылдарга чейин Москвада болгон. Ал 89-жылдардан баштап Жусуп Абдрахмандын документтерин бул жака алып келүү боюнча бир демилгелер чыгып, ошол убакта Масалиев биринчи секретарь болгон. Масалиевке мына академик Аскар Чукутаевич Какеев өз оозу менен айтып, жазып жүрдү. Ал киши
раматылык болуп калбадыбы. Ошондо Жусуп Абдырахмановдун эмесин документтерин алып келүүгө Масалиев макулдугун берип, анан Москвадан АКШге байланышкан чоң архив келген, чоң документ келген. Жана биз окуп аткан, биз азыркыга чейин таанышып аткан күндөлүктөр ошол күндөлүктөрдүн бир эле бөлүгү деп айтылат да, бир эле бөлүгү. Калган бөлүгү биздин коомчулукка тааныш эмес азыркыга чейин. Дагы эле изилденип элек да бул Изилденип. Анан кийин мына кече жакында президент Садыр Жапаров көлгө барганда айтпадыбы? Жусуп Абдырахмановдун күндөлүктөрүнүн толук варианты жакында жарык көрөт депчи. Демек жарык көргөндөн кийин Жусуп Абдырахмановдун дагы жаңы жактары ачылат деген. Жагдайлар ачылат. Эми бул кишини ошо сиз да айтып жүрөсүз. Бул киши аягына жерин өмүр баяны, мунун мамлекеттик коомдук ишмердүүлүгү аягына жерин изилдене элек деп. Изилдене элек, эми башталып атпайбы? Бакыт агай, чоң рахмат, абдан ыраазыбыз. Мына убакыттын тардыгы, Жусуп Абдырахманов атабыз жөнүндө көп нерсе айтсак болот. Биз ошол аз убакыттын ичинде Жусуп Абдырахманов атабыздын өмүр баяны, санжырасы жана ошол баягы сиз журналисттик көз караш менен бир бейнесин кичине болсо дагы элдин катмарына азын-аулак жеткирдик деген ойдобуз. Сиздерге чоң терең ыраазыбыз. Биздин студияда бүгүн агайыбыз мамлекеттик коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери, саясий илимдеринин кандидаты, белгилүү журналист Бакыт Орунбеков агайыбыз жана ошол Жусуп Абдырахманов атабыздын айылдашы мурунку Таштак, азыркы Жаркынбаев айылынын тургуну, санжыра иликтөөчү Алмаз Мукаев болду. Жана ушул программаны алып барган сиздер менен Байскан Айтбаев биз болдук. Эмки көрсөтүүлөргө жерин сак саламатта болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазыбыз. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Ошо биз быйыл жана Касым Тыңстанов, Жусуп Абдырахманов аталардын 120 жылдыктарына карата бир Саяк санжырасы YouTube каналы көрсөтүүлөрдү берип атабыз. Ошол Касым Тыңстанов атабыз жөнүндө бир азын-аулак кеп кылалык деп студияга конокторду чакырып атабыз. Кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабияттын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, котормочу, коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыңстановдун өмүр баяны, санжырасы, ата теги, анын коомдук жана мамлекеттик ишмердүүлүгү жөнүндө, мамлекетке биздин ошол мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымы жөнүндө кеп козгомокчубуз. Биздин студиянын коноктору ошо Касым Тыңстанов атабыздын айылдаштары Чырпыкты айылынан келип отурушат. Түздөн түз урпактары. Өзүбүздүн оң жагыбыздан тааныштыра кетсек, Абдуллаев Таштанбек агабыз тилчи, Жаныбеков Азат, бул дагы түздөн түз урпагы, Касым Тыңстанов атындагы коомдук фонддун төрагасы жана Ысырайылов Камчыбек ажы санжыра иликтөөчү. Анда ушул Камчыбек ажы сөздү сизден баштасак, ушул кайсы жылы туулган, баягы өмүр баянына, анан санжырасына токтоло кетсеңиз, ошол бул кишини дагы мамлекет түптөөчүлөрдүн, негиз салуучулардын бири деп эсептейбиз. Ошол кептин кезегин сизден баштасак, сөз сизде. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, кыргыз журтчулугу. Бизде быйылкы жыл аябай бир жакшы даталуу жыл болуп атат. Анткени ошо кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн негизгилери, ошо баштоочулары Жусуп Абдырахманов, Касым Тыңстанов сыяктуу аталарыбыздын 120 жылдык маараке тойлор болуп атпайбы? Мына ушунун негизинде
Şu biz Jusup Abdurrahmanov, Kasım Tınıstanov, Hüseyin Karasayev üçöөнүкү болот да. Bular şu Çöten Göl'den çıkan eken. Ben şu Kasım Tınıstanov'tun urpagı katары şu Kasım atabız kayсы elden, kayсы jurttan. Болот Кыргыз 40 уруудан куралат да. 40 урууда турат. Ошо Кыргыздын Саяк уруусунан болот да. Kasım atağız bizden ошо Саяк уруусунан болот. Саяктын içine Шык Мамат. Шык Маматтын 3 баласы var da. Кудаш, Кожош, Култай. Жалдуу кабанын тукуму да. Түбү Жалдуу кабадан. Мен ар жагын айткан Шык Мамат, Саяктын Шык Маматын айтып атам да. Негизинен ошо көлдө көп да. Анан Жусуп Абдурахманов дагы ошо Шык Маматтан болот. Эми ошол Кудаш Шык Маматтын Кудаш деген Кудаш би деген уулунан Кудаштан Кудаяр, Алдаяр, Кожаяр, Бөлөкбай деген 4 баласы бар да. Кудаярдан Кутканмерген, Бектемиш деген 2 баласы бар. Ошо Кутканмергенден Кутканмерген атабыздын 10 баласы болгон экен. Ошонун Дуулат, Торпок, Үсөн өз аты, Акылбек, Кабатай Төлөк, жана Дура аты деген да бир баласы айтылып атат. 6 айтылат азыр. Негизи 5 баласы бир согушта өлгөн. Анан ошол Кутканмергендин Акылбегинен Çerikçi Beyvit Oğulbek, Çerikçi Oğulbek Teke 3 atada. Çerikçiden Sıdık Beyvit 2 ata. Ошо Beyvit atanın tukumlarından bolot da Kasım atabız. Beyvit atanın 8 balası bolgon eken. Torgoy, Oruzbay, Kırgızbay, Şalkыбай, Букалай деген бир энеден болгон экен. Анан Суранчы, Суан, Маркатай. Мына ошо 8 ата, ошо Бейвит атабыздан да, ошонун эң кичүүсү Маркатай атанын 4 баласы бар да. Улусу Тыныстан, анан Жаныбек, Уралы, Мухамбет. Ошо Тыныстандан биздин Касым атабыз. Касым атабыз 1901-жылы ошо Чырпыктыда төрөлгөн экен. Касым атабыздын төрөлгөн жери, айылы, эли ошо Ысык Көл району Чырпыкты айылы. Эми Касым атабыз жөнүндө а кишинин тарыхы, мына илимпоздор, тарыхчылар барды айтылып атат, айтып атышат, айтып келе атышат. Эми бул жөнүндө да кеп сөз болор. Негизги Касым атабыздын ошо санжырасы ушундай да. Анан Касым атабыздын ошо бир атасынын Тыныстандын бир тууганы Жаныбектен Чабалдай Генжеш деген аталар бар. Алардын тукумдары мынакей ошо Генжеш атанын небереси отурат, Азат. Уралыдан Абдырайдын балдардын баары ошо илимге жакын, Алымбек, Эмелбек, Адылбек, ушундай жакшы, аябай Бактыбек, аябай жакшы тукум. Буларда да ошо илимге жакын да баары элечи. Мухамбет атадан Омор, баласы сатынды булар Тамчыда турат. Анын негизи бүт ошо чырпыктылыктарда. Эми ошо Тыныстанов Касым атабыздын bu işin 2 erkek 1 kız болгон экен. Теңдик, бирдик, эркиндик. Эми булар жөнүндө дагы айтылат. Анан кийин негизги санжырасы ушундай. Туулган жылы ошондо 1901-жыл сентябрдын 10 деп билебиз. 10 сентябрда быйыл ошо өткөзгөн атабыз. Кудай буйрса маракесин ошо биздин эл башы, журт башылары, туугандар чогулуп бир маракесин өткөзгөн. Бул да өткөндө мамлекеттик деңгээлде президенттиктин, министрлердин катышы менен дагы Караколдо чоң бир жакшы мараке болуп өтпөдүбү? Ооба. Айкада катышыңыздар эскеребиздер да. Президентибиз катышты, губернатор, акимдер, ооба, эл катышты. Бул 37 жыл жашаган экен да Касым атабызча. 37 жыл атылып атпайбы?
Анан ушул баягы маалыматтарда келет, ошол Тыныстан атабыз өзү илимдүү болгондуктан ошол өзү эле үйдөн окуткан окшойт да. Алгачкы араб арабинде жазганды, окуганды үйрөткөн окшойт да. Ошол андан кийинки ушул кай жерлерде окуган, кандай болгон ошол мамлекеттик коомдук ишмерлери жөнүндө кылган эмгектери жөнүндө сиз айтса кетсеңиз, андан баштап Таштамайга сизге сөз берелик. Саламатсыздарбы? Мынакей быйыл атабыздын 120 жылдыгын утурлай тозуп жатабыз. Мындан мурун эң биринчи жолу 90 жылдык өттү, абдан бир көп иштер бүткөрүлүп. Мындан 30 жыл мурун. 30 жыл мурун ошо түздөн түз катышканбыз. Андан кийин 100 жылдык өткөн, андан кийин 110 жылдык өткөн. Мында дагы абдан бир айыл үчүн бир көп нерселер жасалып, атабызды дагы элге кеңири таанытканбыз. Эми мынакей ал киши биринчи жылы туулуп, кийин ушу Тыныстан атабыз өзү молдо киши болуптур. Анан ушундай маалыматтар бар. Ажы киши болгон. Касымды негизинен ушу кичинекей чагынан эле ушул колунан тамга таанытып окутуп, араб арабин таанытып, окуганга үйрөтүп, көзүн ачкан экен да. Өзү дагы зирек бала болуш керек, абдан окууга таланттуу. Андан кийин караколго алып барат. А кишинин орто чарба киши болгон, орто дыйкан деп коет го. Өтө деле байлыгы болуптур. Анан караколдон жалаң ошол жерде уезд иштеген чиновниктин балдары, байлардын балдары, колунда барлардын, оокаттуулардын баарлары өтүп, ал киши баланы окуу өткөрө албай, ошо жерден орустарга баягы кызмат кылынган берет да кишини, орустардын үйүнөн. Сазановкада да окуган деген жери бар эмеспи? Андан кийин караколго баргандан кийин келип окуйт. Анан ошол жерден орус хозяйынын балдары менен окуп, иштеп, ошонун үйүндө жатып орусчаны абдан дилгеленип үйрөнөт ошол жерден. Кээ бир мезгилдерде ошол бир убактысы боло калганда бир ошол жердеги мектептерге барып, бир толук окуга мүмкүнчүлүгү жок да, өзү араб таанагандыктан билимин кичине болсо да мындай өнүктүрөт. Андан кийин кайра Сазановкага келип, ошол жылдары Сазановкадагы орус түзөм мектебине келип аракет кылып, ошо бир 6 сом, өзүнүн ушу 1 жылдык киреше 6 сом экен да, ошол акчасын берип Тыныстан атабыз ошо окууга кирип, ошол жерден Касым атабыздын мына билими ошол негизи ошол жерден башталат. Андан кийин караколдон алат кайра. Анан ал бул болушу үркүм башталып, анан Кытай жерине барып, көп азак тозопторду көрүп, эл жерин сагынып, мына ошондон кийин таланты кийин ачылып, анан жанагы Кайран эл деген ырларын ошол жерден мындай жараткан болуш керек. Кийин келип ошол Кайран элди ошол таанаган, ошол жердеги үркүп барган элдин баары ушул жаткайчы экен деп айтышат да. Анан Кош Алатоо деген ырлары бар ошол кездеги. Эми бул кишинин биз Анда сиздин оюңуз боюнча ошо караколдо эле ошол жакта жүргөндө жазгандыр ошо алгачкы ырларын, жок, үркүмгө барып, Үркүмгө баргандан кийин кичине чоңоюп калганда 17-16 жаштарында жазган деп айтышат. 16-17 жаштарында. Изилдөөчүлөр ушинтип изилдеп атат. Анан бул кишинин бул эми көп кырдуу талант, көп кырдуу адамда 5-6 нерсенин биринчи тилге негиз салуучу, кыргыздын грамматикасын түзгөн, экинчи адабиятка, кара сөзгө, повесть эң биринчи жолу чыккан 21-жылдары. Драматург, Андан кийин драматург, агартуучу, котормочу, мына ушундай, анан коомдук саясий ишмер. Мына ушундай көп кырдуу адам болгон. Анан караколдон окуп келгенден кийин анан жанагы Ананевда Сазановкадагы мектептен окуп атабы ошондо? Башталгыч мектептен окуйт деген. Башталгыч мектепте Сазановка дегенде окуунан караколго барат да. Караколго дегенде өткөрө албай коет. Абдан ошол убакта өткөрүүгө кыйын, колунда барлардын балдары, ошол жердеги баягы орус эли келип, баягы оёз түздү, уез, ошолордун балдары, анан бийлердин балдары, колунда барлардын балдары окуп калган. Орус түзөм мектеби деп. Орус түзөм мектеби.
өзбек мектептер орын ал жерде Каракол. Анан Үркүндөн келгенден кийин анан Алматы шаарына кетет. Жөө кетет деген жер бар, Жөө аркы Каркыражак менен азыркы чегараны Алматыга бар, Алматыдан аракеттен жүрөт Ташкентке барат. Ташкенттен анан ал убакта дасы окуп калган, ошол жерге окууга кирет. Ал жерде жалаң казак мугалимдер болгон. Казак мугалимдердин абдан таасири көп болгон, алардын журналдары чыгып турган. Ошо казак журналдарында казак тилинде дагы ырларды жазган. Казак тилинде макала чыгармалар жазган. А дегенде ошол өрүс жанагы 2-3 журнал болот, казактын ошого өзүнүн ырларын чыгарат. Бул 21 жылдар болгон. Андан 23 жылда жана прозага эң биринчи биз Касымалы Аяловдон баштап атпайбыз, прозанын башталышы Ажардан деп жок. 23 жылдары бул кишинин Мариям менен көл боюнда деген прозасы, кара сөз. Андан ошодон илимге киришет. Арабаев илим бөлүмү деп кыргыздын, ал убакта Түркстан автономиялуу республикасы болгон Россиянын составында биз казактар, биз өзбектер баары бириге ошол жака карап турган. Ошол жерден Арабаевдин өзүнө ушундай таланттуу илимге дилгир бала экенин байкайт дагы, өзүнө орун басар кылат. Юдахин секретарь болот. Ошонтон илимге киришип, жана эркин тоону чыгарышып, көп иштер жасайт да, анан ооруп калат кургак учук менен. Анан көлгө келип, Караколго келип, эс алып, ден соолугун чыңдап, ал жерде де бекер жатпай, мугалимдерди окутуп, драматургияны дагы бул киши биринчи баштаган. Алымкул деген ошол жерде драмасын кол жазма менен жазып, ошол жердеги мугалимдер чакырып, кат таанагандардын баарын чогултуп, ошону өзү режиссерлук кылып, ошо спектакльди койгон биринчи жолу. Бул драматургия дагы биз айтып жүрөбүз, 27-жылы Кайгылуу Акей Молдогазы Токобаевдикинен башталат деп жок. Бул киши ошол 23-жылдарда 25-жылга чейин драмасы менен белгилүү болуп калган элге. Жанагы реформатор деп айтылып калганы бекер эмес да. Бекер эмес, ошол реформаторда ар бир нерсени бул киши өз нугу менен жаңыча баштады. Кыргыз илим билим берүүсүнө маданиятына бир Андан кийин жаңылануу реформа алып келип атат. жаңылануу реформа алып келип атат. Жаңы совет бийлигинин убагында. Бул Ленинградтан Поливанов тап келет, Абрамзон тап келет. Мына край таануу музейин түзөт. Бул жерде биринчи жолу 1927-жылы, 28-жылдары театр студия ачылат. Тарыхый аймактык музейин түзгөн. Тарыхый аймактык музейин түздөн-түз Абрамзон түзгөн бул киши. Поливанов тап келип, дагы көп нерселер жасаткан. Кийин Поливанов дагы атылып кетет. Бул кишинин түздөн-түз ушу жакын соратниктери катары. Анан 28-жылдан баштап биз айтып жүрбөйбүз, Кайгылуу Акейден жок. Бул кишинин жанагы көз көркөм чыгармачылыгынын деңгээлинде Караколдо наалыкулуу. Андан кийин академия кечелери 5 бөлүмдөн турган. Академия кечелерин кийин улуттук театрга айландырып, театр түзүүгө да бул кишиге тапшырма берилген. Театр түзгөнгө катуу киришип, ошол жерден конкурс жарыялап, анан бул киши академия кечелер деген 5 бөлүмдө койдурган кийин. Бул өзү кыргыздын тарыхын, өткөндөгү тарыхын, кыргыз ким эле, кандай болдук, салт санаасы бүт ошол академия кечелерде чагылдырылган да. Жанагы дагы сөз бар го, ошол тарыхчылар Бернштейн Бартольдтун дагы келишине себепкер болгон деген, А киши ошол Бернштейн Бартольдтун ошол кыргыз тарыхын изилдээ деген мааниде алып келген, түздөн-түз байланышта болгон. Бул илимде башы көрүнгөн кишилердин, төбөсү көрүнгөн кишилердин баарын ушул жерге алып келип, эми бизге белгилүү болгону, белгилүү болбогондо да бар болуш керек. Азыр эми аны кийин дагы изилдеп көрөр. 30 жылдын ичинде бир топ эле маселеси изилденип чыкты. Бул ушу адабияттын чыйыр салуучу кара сөздүн, поэзиянын чыйыр салуучу, драманын котормодо бул киши Крыловдун тамсилдерин которгон, интернационалды которуп, кыргыз окурмандарына тартуу кылган. Мына кандай болуш керек, кандай иштешибиз керек, кандай эмгектенишибиз керек деген өтө тарбиялык мааниси бар. Анан бул киши Манас изилдөөгө дагы абдан белчесинен киришкен да, абдан шабаланып киришкен. Саякбайды алдыртып, Сагынбайдын жанагы 2 жыл отургузуп жаздырып Абдырахмановго буга да чоң салым кошкон. Саякбайды алып келип Манас айттыр, анан Манастын варианттарын иреттеген.
Анан Манастын ушу чоң казат вариантын бул киши орусчага которгон. Орусчага которду. Орусчага которуп, кийин эми авторлош болуп жүрүшөт, эми 80% бул кишиники деген окумуштуулардын тыянактары бар да. Ушундай жанагы Ишеналы Арабаев атабыздын дагы жанагы Сагынбайды Мифтаковго Манасын жаздырганга дагы неме кылат го. Ошого да Касым атанын бир салымы абдан көп. ошол идеясы чоң деп жүрөт да ошо. Абдан Манас деген да киши абдан ишкен ашын жерге коюп, абдан аракеттеген Ишеналы Арабаевден тапшырма алган болуу керек бул киши. Абдан аракеттенип, ошону ишке ашырган. Бул киши күндүр түндүр уктаган эмес деп. Анан 2 жолу ооруйт, абдан чарчагандыктан. Эл агартуу биздин автономиялуу облус, Кара Кыргыз автономиялуу облусту жүргөндө Абдырахманов биринчи төрага эл комиссарлар деп койчан. Азыркы премьер-министр бул киши эл агартуу комиссары ЭА деп коет. Анан ошон азыркы элге билим берүү министри, илим министри да. Ошондо эми бул кишинин 3 жыл бел чечпей иштегени, жаңыча бир билимдин бир абдан бир жакшынакай бир немелерин кийирген да, сунуштарды кийирген, докладдар жазган. Эми биздин агартуу системасын өнүгүш үчүн бул киши сабатсыздык жоюуда эми ополтодо эмгек кылган. Тил илиминин, кыргыз тил илиминин атасы деп айтылат. Кыргыз тилинин атасы деп койгон. Андан дагы бул киши эми бул чоң түркологдордун Бакудагы 26-съездинде биз А дегенде 24-жылы Арап алфавитин өткөнбүз. Реформаланган Арап алфавит деп койчу кыргыздарга ылайыкташтуу, бирок ал оор болгон. Аны үйрөнө албай көпчүлүк кыйналган. Ошондуктан бул киши А дегенде ошол латын алфавитин өтүү жөнүндө өзүнүн ойлору бар экен. 26-жылы Бакуда түркологдордун съездинде бул чоң доклад, кеңири доклад жасаган. Бул биздин ошол съездге катышкан түрк элдеринин окумуштууларына, жанагы ушул илим саясатына жүргөн киши аябай жаккан да. Абдан жактырышкан. Анан ошонун негизинде 28-жылы бул киши бүт ушул латын алфавитин кандай өтүш керек, кандай кылыш керек, доклад жасап, комиссиянын астында бүт отчетун берип, даярдап турган өткөргөн. Буга анан биздин эл кыйналбай өтүп кеткен. Себептен латын алфавитинде жазганга, иш кагаздарын жүргөнгө түрк түркүмүндө элдерге ыңгайлуу болсо керек да. Ошол ыңгайлуулугун билген. Ошол ыңгайлуулугун билген Илим бул киши. Биздин эми жаңы эле ушул тел чыгып келаткан мамлекетибизге элдин сабатсыздыгын жоюуга ушул латын алфавит абдан бир орошон ушундай бир иш кылганда. Латын алфавитынан кийин бул киши атылып кеткенден кийин кириллицага өтүп алды 40-жылдары. 40-жылдары. Ошондо бүт теориясын кандай өтөбүз, кандай кылабыз, эмнени кайсы тамганы кандай кылыш керек, бүт барын. Аны алифбе, биринчи алифбени түзгөн киши бул киши. Алифбени түзгөн. Ошого өзүнүн чыгармаларын элден сөз чогулткан, өзүнүн сөздүк үчүн сөз чогулткан 56.700 сөздү өткөргөн деген маалыматтар бар. Ал эми ал сөздөр кийин жоголуп кеткен. Бизге жеткен эмес, аны кимиси кандай кылды. Бирок тиркемеде бар деп жазылып турат. Ошол убакта амалар пайдаланса керек. Эми ушул айтылат, азыр эл оозунда да айтылат. Биздин айылда аксакалдардын деле ушул биз көрүп калдык. Бул кишинин замандаштарын, бул киши менен чогуу жүргөн, бул кишинин куйруктар деп кийин камалган кишилер менен да мен аңгемелешип көрдүм. Ошол убактагы ушул бул кишинин ушундай ат көтөргүс эмгеги окумуш болгонда. Жанагы биздин тилдеги, грамматикадагы, морфологияда бардык нерселерди бул киргизгенде, мисалы бизде жөндөмө, этиш деген аточ, илик, барыш, табыз, аточ, санаточ дегендерди бүт ушул Касым Тыныстановдун өзү түзүп, өзү кийирген. Бүт баарын ушу тапкан, ошонун баарын. Анан сөз деген эмне, сүйлөм деген эмне, тыбыш деген эмне, ушунун эрежесин баарын ушул далилдеп, так далилдеп бүт баарын жазып таштаган. Анан эми бул кишинин эмгектери кийин атылып кеткенде көбүн өрттөгөн деп айтышат, көбүн ушул жанагы жанында жүргөн адамдар ушу орун басар болуп, жардамчы болуп жүргөн адамдардын колунда болгон деп айтып жүрүшөт. Эми ошолордун эми көбү пайдаланган деп жүрүшөт. Бул жанагы эл комиссарлар азыркыча айтканда агартуу министри болгондо. Мунун жардамчылары ким болгон? Эми ал жерде бул штаттык расписаниянын түзүлөт деп жазылат. Бул жерде эми ошол жанагы академия кечелерин жазгандан кийин
бул кишиге асылуулар көп болгон, сындоолор көп болгон. Анан ошондо бул кишиге бут тозулар абдан көп болгон. Ошондо жанагы ыдыры сыптап келип, ушул сен муну түзөсүң, тигини түзөсүң, доплатсайсың дейт. Тойчинов ошондо борбордук комитеттин идеологиясын, маданиятын, билимин тейлеп жүргөн ыдыр. Анан көп кишилер эми кыргызды өзүңүз билесиз да. Көп кишилер ушу көрө албастык мамиледе болуп, бул кишини көрө албай, бул киши эми такыр эле көп кырды болуп атпайбы? Көп кырды болуп атат. Анан ошонусун көрө албай, анан бул жерден тиги биздин баягы саясатта ошондой жүрүп ошол убакта 30-жылдары анан ошого таяп бул кишиге бут тозулар аябай көп болуп, ошонун аркасында адегенде Абдырахмановду сындырышып, а кишини партиядан жумуштан алдыргандан анан бул кишини Абдырахманов бул кишини аябай колдогон. Бул кишинин реформасы үчүн, жаңычылдык үчүн, ушу талыкпай иштеген үчүн. Анан Экөө идеялаш болгон. Идеялаш болгон экөө. Ушул кыргыздарды ушул суусаган кыргыздар, кыргыз элин ушул бир бийиктикке жеткирсек, билим алса, илимдүү болсо, өзүнчө бир мамлекет болсок, өзүнчө бир тилибиз болсо, кыргыз тилинде сүйлөсөк деген ушундай бир ойлору болгон. Бул жогору жакка эмес. Москва жакка эмес. Ал убакта ошондой сайт жүргөн. Кыргыз мамлекетинин дүйнө таанымынын кең болушуна чоң кызмат өтөгөн. Анан бул кишинин анан душмандарын пайдаланышкан, бул кишиге каршы тукурган. Анан ошентип 37-жылы бул кишини акыры атып тынган. Жакшы, даректүү бир окуялардан айтып бердиңиз. Эми ошол Касым Тыныстанов фондунун төрагасы тикелей урпагы Азат Тугановго сөз берсек, дагы ушул кандай жана бир кичине маектешкенде айтып турдуңар, терминология үчүн, сөз үчүн канча эмелерди жыйнаган деп, ошол жөнүндө дагы бир азын-аулак кеп козгоп берсеңер. Анан Касым Тыныстанов фонду качан түзүлдү эле? Ошол фонд кандай иш-чараларды атабыздын коомдук жана мамлекеттик ишмердүүлүгүн, мамлекетке кошкон кандай салымдарын ушулар жөнүндө азын-аулак кеп койсоң. Касым атабыз жөнүндө айтып кетсек, өзү бала кезден эле атабыз өтө зирек, өтө бир башкача адам эле да. Бул кыргыз эли үчүн бир жаралган адам деп менин жеке оюм, өзүмдүн оюм боюнча ошондой да. Себеби дегенде ар бир адам ушунча көп кырдуу, таланттуу адамдар бул дүйнөдө аздан эле жаралат да. Кыргыз эли ушундай кыйналып аткан маалда ушу Жусуп Абдырахманов атабыздай, Касым атабыздай, Абдыкерим Сыдыков ушундай аталарыбыз келип, ушундай кыргыз элине мээнет кылып, өзүнүн күч кубатын, күчүн, убактысын баарын жумшаганда, булар ошондо үркүндө барып өтө кордук көрүп, ошондо алдына койгон бир максаттарына жетишти деген ойдомун. Себеби дегенде ушунча кыска өмүрдө биздин аталарыбыз ушундай эбегейсиз чоң иштерди кылып кетишти. Себеп дегенде азыбага чейин аларыбыз айтып кеткендей, мамлекет куруу үчүн дагы өзүнүн керектүү документтери керек. Тили, тарыхы, маданияты дегендей. Ошондой эле бул Жусуп Абдырахманов атабыз менен кошо үзөңгүлөш, дос болуп, баягы булардын максаты кыргыз эгемендүүлүк, өзүнчө бөлүм чыксак, баягы өзүнчө бир мамлекет болсок деген ою жүрөгүндө бар эле. Ошонун себебинен баягындай чоң иштерди кылып, мына тил илиминде эле терминдерди жыйнагын алып көрсөк, терминдеринде 15.033 термин чогулткан экен. Чогултушкан да, Тайчинев менен кошо. Лексикалык терминдерин эсептесек 92.948 термин чогулган. Жалпысы белки аттарды, жанагы башка сөздөрдү кошкондо 200 миңге жакын. Жана 56.700 деген ал сөздүк. Эми азыр абайка айтып кеткендей, буга чейинки атош, элик, барыш да ошонун баарын тең Касым аталар жаңы сөздөр кошуп кеткен. Бөлчөк, алуу, кошуу деген бул сөздөр кыргызда жок эле. Ушунун баарын тең кошуп кетишти. Анан мынакей кыргыздын тарыхын жазуу боюнча Абрамсонду этнографиясын музей уюштуруу боюнча айтылып кетпедиби? 28-жылы бул жака чакыртып, уюштуруп, музей уюштурушту. Ошол эле жылдары Затаевич профессорду чакырып, Токтобул атабызды, Мураталы Күрүнкеев
жолой аталар шакыл кылкыя комуздар үндөрүн жазып калышты. Аны ошол эле кезде Бартольдту чакырып кыргыздын тарыхын жаздырган аракет кылышты. Булар чогуу иш кылышкан баары тең. Баары тең чогуу кызмат кылышты. Ошол эле кезде жанагы эл агартуу комиссары болуп турган кезде Бурананы реконструкция кылганга 1,5 миң сом жумшагандар да документ түрүндө. Ошол кезде өлчөм менен 1,5 миң сом чоң акча. 1,5 миң сом чоң акча эле. Себеби деген 6 пара деген 1 жылдык киреши болсо 1,5 миң сом акча. Анда кыргыздын ошол мындай тарыхый баалуулугундагы сыйлаган да эстелик берим туурабы? Урпагыбызга бирдеке калса деп. Урпагыбызга бир нерсе калсын деп булар болгон күчүн жумшап, эс алуу убактарында сөз жыйнактарын жыйнап, кандай када салт болгон, эмне болгон бүт баарын тең кагаз жүзүнө түшүрүп, 24-жылы Касым атабыз латын графикасы боюнча проектисин жаса баштаган, даярдай баштаган. Айтылып кеткендей, Бакуда докладта ошону сунуштап, түрк элдери баарыбыз бири-бирибиздин адабиятыбызды, бири-бирибиздин үрп-адат, када салтыбызды баарыбыз билүү үчүн деп ошол латын алфавитин ошол өзүнүн проектисин сунуштаган. Ошону баары колдоп, бирок тилекке каршы жашоо совет доору өтө күчтүү болгон себебинен жок кылган аракет кылышып, мынакей 5-ноябрь күнү түнкү саат 12:55-те выездной комиссия менен соттун постановлениеси СССРден, центрдан, Москвадан судебный коллегия келип, түнкү 1:30 чечим чыгарып, высшая мера наказания деп. Жарым сааттын ичинде. Да. Ошондо баягы үйүнө түн ичинде келип алып кеткенде Эркин атабыз ошондо кекеч болуп калган экен, 7 жашта эле. Кекеч болуп калып, коркуп калган, аябайчы. Үйүндөгү оокаттарында жыйнап кетишкен, көптөгөн иштер калып калды. Анын баары тең азыр бул чын айтканда Касым атабыздын иштери казылбаган кең болуп турат. Архивде көптөгөн материалдар бар. Алардын боюнча дагы мынакей Кудайга шүгүр азыр диссертация жактап, докторский жактаган биздин жарандарыбыз бар, бирок алда жетишсиз. Эми баягы фонд боюнча айтып кетсек, фонд 90-жылдары түзүлгөн, фонддун эң биринчи түзгөндөрү бул Чабалдай атабыз болот, Жаныбеков Чабалдай чоң атабыз. Мынакей биздин айылдаштар аталарыбыз да жардам беришти, чогуу чаран. Эмилбек Абакиров Касым атанын түзмө-түз күйөө баласы болот. Ошол адамдар менен кошо биргеликте фонд түзүлгөн ошол 90-жылдары. Жанагы сизге айтып кетпедикпи, жанагы мындай сөздөрдү уңгу сөздөрүнүн таблицасын түзгөн кезде Касым ата ушундай бир компьютерга сыяктуу түзгөн, тыбыштарды уңгу сөздөрдү чогултканда бир сөз чыга турган таблица түзүшкөн. 90-жылы информатиктер буну келечектеги компьютер деп аташкан экен да. Ошону Сыртбай Мусаев агайыбыз бирди кечебизге баягы гонорар алып берген болуш экен, ошону мамлекетке тапшырып берип. Бул анда кагазда түзүлгөн таблица экен, Ооба, мындай машинка сыяктуу түзүлгөн экен да, ошону уңгу сөздөрдү терип келгенде сүйлөм чыгып, ушундай бир иштер ойлоп чыккан экен. Касым атабыз жалгыз эле мындай айтканда бул эмне деп коет эле, баягы көп кырдуу адам болгон. Эгер 37 жашында өлбөгөндө Жегенде ошол аукциондо япондор сатып алат муну. Жок, япондор келип, информатиктер келечектеги компьютер экен, ошол кезде келечектеги компьютер жасалган экен. Бул гений болгон турбайбы? Эгер ошол жактын илимпоздору келип ошентип айтпаса. Мынтип ойлоп көрсөк, карасаңыз, биз мынакей азыркы маалда 11 жыл мектепте окуйбуз, анан университетте окутабыз, бирок ошол аталарыбыз кылгандай бир нерсени анчалык деңгээлде кыла албай жатпайбызбы? Чоң рахмат ошол сиздердин Касым Тыныстанов атындагы коомдук фондко ийгиликтерди каалайбыз. Дагы эле ошо Касым атабыздын кылган эмгектери дагы эле балким ачылбай жатса керек. Биз билбеген эмелер көп да. Билгенибизден билбейбиз көп дейт. Жанагынча 56.700 сөз жыйнаса, жанагы терминологиядан
33. Лексикалык сөздүк. Лексикалык сөздөн болсо 92.948 деп айттыңар, э? Анан булардын баары эле мисалы билинбей калса, балким ошол жанагындай куугунталык жүрүп, анан репрессияга кетип атылып кеткенден балким эмгектердин жанында жүргөнүнө балким Муну айтып пайдаланып кетиши да мүмкүн муну да. айтып жүрүшөт. Биздин эми ошо Тыныстанып менен чогуу жүргөн Яшбектен агайдан, Карасаев агайдан биз түздөн окуп калдык. Анан ошол кишилер ушу лекциянын учурунда айтчу эле бизге. Ушунун бир абдан бир таланты көп бурду адам экен. Өзгөчө Яшбектен муну абдан баса белгилеп, көзүнө жаш алганга чейин барчы. Анан укмуш таланттуу болгон деп. Анан бул жерде бул киши биринчи дагы бир маалыматтар бар. Эми муну баягы 90-жылдыгын бергенде биринчи кыргыз профессор, кызыл профессор деп аталганда. Биринчи кызыл профессор. Орто Азия боюнча деп атап жүрүшөт. Орто Азия Казакстанда боюнча дагы ушу Орто Азияда Казакстан, Орто Азияда ал убакта биринчи профессорлор жок болгон дейт. Бул киши биринчи профессор болгон. Анан бул киши Москвадан докторлугун жактаган дейт. Ошо докторлугунун дагы немесин жоготушкан да булар. Тиги ошонун диссертациясы табылбайт дейт ушуга чейин. Анан дагы бир Ленинграддагы Путилов заводунда сүйлөгөн сөздөрү бул Ленинграддыктар абдан бир кол чабуу менен уже улакка солон кол чабуу менен ушундай бир кубанып колдогон деп айтышат. Ал сөздөрдүн эмнелеп сүйлөгөнүн бизге жеткен жок. Анан бул архивде бар болуш керек. Эми келечектин иши бул. 30 жылдан бери бирок мен ойлойм, 30 жылдан бери ушул дагы эле көп киреше албай атышат. Жок, бул ушул жанагы коомдук фонд Касым Тыныстанов ушул жаатта бир иш аракеттерди жүргүзүп атасыңарбы, бир дагы бир иликтөө архивтерден иликтөө жөнүндө? Иликтөө боюнча биз азыркы маалда Кошуева Майнис эже менен тыгыз байланыштабыз. Азыр эжебиз ОШМУнун доценти, диссертация ишин жактап аткан. Эми жана бул терминология боюнча өтө жакшы иштерди кылып атат. Кудайым буйруса бул дагы жакын арада ишке ашырылат. Жана ошондой эле биз тил комиссиясы менен чогуу иш алып бардык. Ал жаатында дагы терминдер боюнча китеп жакында чыгарылууда. Кудайым буйруса чыгарылат китептер терминдер боюнча. Академия наук менен да, илимий академия менен да иш алып барып, аяктагы архивтердин дагы копияларын өзүбүзгө суранганбыз. Жетекчилик Кудай буйруса беребиз деп электрондук вариантка өткөзүштү. Азыркы маалда толугу менен өткөзүп бүткөндөн сиздерге беребиз деди. Ошол иш жааттар алып барып жатабыз. Эми биз азыр бир гана Ташкент жанагы Алматы архивтерине бара алган жокпуз. Аякта дагы ачылбаган иштери көп. Буга чейин айтылып кеткендей, Ажар повести 26-жылы чыга турган болсо, Майрам менен Көлжегини 24-жылы чыккан да. 2 жыл мурунчу. Москвадагы келген архивтердин баарын изилдеп иликтеп бүтүлгөн алар да. Аякка да жетише элекпиз. Ишибиз көп. Эми алдыда ошон үчүн буга чейин айтып кетпедикпи? Бул баягы казылбаган кең турат. Бунун алдыда да көп иштер бар. Ушу менен токтоп калган жок. Биш алып барыш керек мындан аркысында. Эми биздин илимпоздор менен байланышып, алар менен тыкыр байланышта болуп иш жүргүзсөңүздөр керек экен да. Дагы алдыда жасай турган көп иштериңиздер бар экен. Анан Камчыбек ажы, ушул Касым Тыныстанов ушундай көп кырдуу талант. Жанагынтип жөө барып Алматыдан окуп атат, өзү илим билимге аябай дилгир болгон. Жанагынча нерселердин баарын ушул кантип жетишкен, анан ушул бир сиз экөөбүз бир маектешип калганда бир уккан сизден кебим бар да, ушул бир отпускага чыгып чарчап келип, ушул 1 жыл өргүү кылган Чырпыктыда жайлоого барып орду аттырган, көлдүн жээгинде бир нерселерди, оюндарды уюштурган деген. Ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Эми биз ошо аталарыбыздан, ошо Касым атабыздын замандаштарынан көп кеп сөздөрдү укчубуз да. Бирок ушул биз бой жеткенге чейин, ушу 90-жылдарга чейин биз Касым ата жөнүндө эчтеке укчу да эмеспиз. Айтууга Эч ким дитип барчу эмес да. Айтууга дитип барбы? Ал эме болчу да. Эл душманы деп. Эл душманы деп, а кишинин атын да билчү эмеспиз, чынын айткандачы. Анткени көрсө ушундай заман экен да. Касым атанын, Жусуп атанын жанында иштегендери, жанында жүргөндөрү куйрук болуп, аларды камалып канча жыл, Зияшбектенов аксакал деп 10-15 жыл камалып келген. Мына ушул жерде
жана аксакал айтып өтпөдүбү? İle var gözüne saldı. Азия боюнча депчи. Ошондо могу жерде бир Касымга деген Зияшбектеновдун ыры бар экен. Мен ошондо бир куплет мынакей. Okuyup beriniz. Туяктуудан тулпар элең Касымым дейт. Түркистанда теңдеши жок асылым дейт. Чуу чыкканда шайбырлана баш чайкап, барган сайын күчөп чыкчы басыгың дейт. Бул эми ушундай бир өзгөчө жаралган инсан экен да. А кишинин акылы, анын ушундай акыл эмеси, топтоосу, жанагы биз эмне койма кулакпы, ушундай ой жүгүртүүсү. Мисалы бир мисал бар. Мен ошо Касым Тыныстанов жөнүндө биз уга баштаганда 90-жылдарга жакынча Касым атанын биринчи чыгарган алипесин алып окудук да. Анан ошол жерде бир лакап бар. Кыргыздын эле лакабы. Бирок Касымдын жазганы боюнча ал башкача экен да. Мындай дейт. Жаз аракет, жай берекет, күз киреше, кыш чыгаша дейт. Mezgil, 4 mezgil yazılı olan. Жазып койгон. Жаз аракет, жай берекет, күз киреше, кыш чыгаша деп коюптур. Ал илгери аны которуп коюшкан. Аракет кылсаң берекет, жаз жарыш, күз күрөш дешип, Касым атанын боюнча башкача экен, көрдүңүздөрбү? Мисалы биздин аталар, аксакалдар айтышчу илгери. Касым жана отпускага келген убагында дейт, жана ооруп келип атат да, дарыланганы. Ошондо Касым ата бул Караколдо да жүргөн бир жылчачы ушунда. А ошол убакта Чырпыктыга жайлоого барып, тиги жайлоодо ошо жайлоодо жайдын күнү ордо салып, элди ордо, шабиет, ар түрлүү кыргыздын улуттук оюндарын ойнотуп, көрсөк ошо улуттук оюн, жанагы өзүнүн негизги максаты кыргыз маданиятын, илимин, анын каада салтын, динин бардык жагын дүйнөгө таанытуу, китептерге киргизүү, элге чыгаруу, балдарды окутуу деген максат ошол отпускасында да иштептир да көрсө а кишичи. Мына Чырпыктынын боюнда, көлдүн жээгинде боз үй тиктирип коюп, анан эмгек кылган экен. А киши жөн жаткан эмес. Мен сизге көргөзбөдүмбү ошо Чырпыктынын боюнда, сайдын этегинде Касым атанын конушу деп тиги атайы бир булак бар, суунун жээгинде, көлдүн жээгинде. Ошол жерге боз үй тиктирип коюп, анан кийин иштеген экен да. Эми бул жерден жана кыз тарыйка Жаңыл мырзаларды ошол аксакалдан окуган окуучулары жатка айткан кишилер бар болчу бизде. Мисалы Токсобаев, Мамбет Акун деген, Абдыгапар, Мамбетов, Аман атасы ушулар жатка айтчу. Касымдан окугандар. Мына Жаңыл мырзаны. Анан Жаңыл мырзанын варианты кийин анан башкалардын аты менен чыгып жүрчү. Көрсө Касым атабыз ал эт жак эмеге кошкон экен да. Мынакей ошо Касым атабыздын жана элдин арасындагы ошо ар бир жанагы кыргыз сөздүгү, тили, жанагы илимий эмелеринин бардыгы бир кандайдыр бир тубаса жаралган адам экен да бул киши. Тубаса. Эми бул атабызды 57-жылы акташыптыр. Анан актап туруп, анан кайра эле көрө албастык менен кайра 90-жылга чейин каралап салышыптыр, ошо 60-жылдан баштапчы. Же болбосо эч жак эле биз буну окумак экенбиз. Актаганда багыл саналаш болгондорду кайра запкы көрүп атса, анан кайра унчуп калышкан турган. Актап туруп, актаганда баягы илимий эмгектин баары кайра Касымга берилиш керек болчу. Алардын автору болуп алышкан башкалар. Эми кимдер экенин мен билбейм, мисалы, бирок укканыбыз бар да. Анан Касым атабыздын ушул эл арасындагы бул негизи эле биздин Чырпык деле эмес, деле кыргыз журтчулугуна, казак журтчулугуна дагы болгон эмгектери өтө зор болгон экен да бул кишинекичи. Мына ошол эле ошол заман, катаал заманда мынакей ошо биздин эле айылдан, Чырпыктыдан 3 киши атылат да. Көп киши айдалат, көп киши камалат. Анан ошондо Максут Солтоев деген болгон. Солтоев Максут деген бир камалып барып келип Сибирге. Анан кайра келип 37-жылы Токо Абдырахманов менен чоң атылыптыр.
экөө чогуу камалып жатканында Шертай Субанов деген аксакал чогуу жатып СИЗОдо, анан ал киши түрмөгө кетип, адил кишилер атылып кеткен экен да. Бул тарыхый маалыматтар. Ошол эле биздин айылдан, кичинекей айылдан ошо Сулайманов Чөкүш деген жапжаш 24-төгү жигит атууга кетиптир. Анан Касымдын куйруктары, Жусуптун куйруктары, Ишеналы Арабаевдин куйруктары дегендей көптөр азапты көрүптүр да. Ар бир айылдан кеткен экен, айдалып, атылып. Мына азыр айтып атпайбызбы, Жусуп Абдрахманов атабыздын эмне деген саясий ишмерлер болгон. Буларчы эмне деген жүрөк болгон, Ленинградка чейин, Москвага чейин, Кавказга чейин барып, Иранга барып элчи болгон кишилер. Эми ошол кишинин бир туугандары 5 киши кетиптир атылып. Мына Нурдин Серкебаев, Эрнест Турсуновдун атасы, Токо Абдрахманов, Жусуп Абдрахманов, Акимхан Молдогазиев, Акматкан Молдогазиев дегендер кичинекей айылдан 5 киши атылып кеткен. Чырбыктан 3 киши, Торайгырдан 3 киши, Чокталдан 5 киши, ушундай. Ушу ар бир ошол убактагы жаштар бүт билимдүү болуп, ошо 5 жыл, 3 жыл окушуп эле, анан Ташкенттен барып 3 жыл окушуп, академик болуп келишип, жана профессор Иса Акунбаевдер. Мына көрдүңүздөр, ошол доордогу 900-жылдардын тегерегинде төрөлгөн балдар өзгөчө жаралган балдарбы дейм да. Кудай тарабынан ушундай бир мындай илимин берип койгон окшойт да, жаратканчы. Баардыгы башкача да. Анан ошонун ичинде мына Касым атабыз. Эми баягы ак илет сынбайт экен атабыз тууралуу мынакей бүт өлкөбүз, Жусуп атабыз, Касым атабыз тууралуу баардык мына мамлекетибиз, элибиз, журтубуз эскерип атат. Буга шүгүр. Колуңуздагы китепти көрсөтүп койсоңуз, көрөрмандарга сыртын мукабасын ошол Казым Тыныстановдун дагы урпагынын бири журналист Сымбат Максутова ошол кыргыз илиминдеги жылыз деген китепти жазган. Мында да ошол Касым атанын өмүр баяны, өзүнүн бир топ эскерүүлөрү жазылат да, көп нерсе. Бул жерде Сымбат Максутова жана атылып кеткен Максут Солтоевдун небереси да бул кишичи. Анан бул кыз ошо мындай бир илимий иш кылып, атайы ушу Жусуп Касым атабыздын бүт иштерин, алар жөнүндөгү эскерүүлөрдү ушу китепке топтоп койгон да. Жанагы урматтуу көрөрмандар, ажыке сизге да чоң рахмат. Жана Жусуп Абдрахманов менен ошо Касым Тыныстанов жөнүндө белгилүү журналист, публицист Жолдошбек Токоев деген да аксакалыбыз ушул саякнамеге жазган. Ошол жерде улуттун кемеңгери деген тема менен Жусуп Абдрахмановдун бейнесин ачып берет, жана күндөлүгүн, жана ошо Кыргыздан чыккан, Орто Азиядан чыккан биринчи илимпоз акын, драматург, котормочу, туңгуч профессор деген эскерүүлөр жазылат да, көп нерсечи. Жана Касым Тыныстанов атындагы фонддун ишмердүүлүгү жөнүндө дагы кошумчалай турган сөз барбы Азат? Биз ошол Касым атабыздын 120 жылдыгына карата документалдуу фильм тартып жатканбыз. Бул 10 сентябрга жетишпей калдык. Бул октябрга Кудайым буйрса бүтүрөбүз. Анан эми келечекте Касым ата жөнүндө дагы көркөм тасма тартуу пландарыбыз да бар. Ушундай идеялар бар, Ушундай идеяларыбыз бар. Себеби дегенде азыркы биздин жаштар көп китеп окубай калган себебинен баягы көркөм фильм аркылуу көп нерсени көрүп, баягы кандай жашоосунун бала чагынан баштап акыркы күнүнө чейин чагылдыралы деген оюбуз бар. Жана ошондой эле да кошумчалап кетсек, өткөндө бизде май айында Академия наукта илимий конференция өттү. Ошол жакта Түркия мамлекетинин профессору Гуля Хапас оглу эжебиз дагы Касым атанын Туран партиясына тиешесин жөнүндө өтө жакшылап баяндап берди да. Бул Жусуп Абдрахманов атабыз булардын баары тең максаты жанагы Касым атабыздын Бакудагы докладынын негизи, түпкү негизи Туран партиясынын Туран мамлекетин куруу максаты болчу дегенге ошол нерсеге алып барды да. Себеби дегенде
латын тамгасын баягы түрк элдери менен баары биригип килейген мамлекет болгондо балким келечекте башка нукта болот эле деген ойдо ошол конференцияда айтылды. Ошону биз айтып кеткендей, бизде жалгыз эле кыргыздын окумуштуулары эмес, Түркия мамлекетинде окумуштуулары да бул иш менен иликтөө үстүндө жүрүшөт. Түркия мамлекетинде Кудай буйруса октябрь айында илимий конференция өткөзгөн жатышат. Ал жака дагы Касым Тынысанов университетинен 10 киши адамга берилди. Фондко, биздин фондко дагы бир орун беребиз деп. Октябрь айында Түркияда илимий конференция өтөт. Түрк туугандар ошону уюштурушат буюрса. Касым Тынысанов атабыз менен Жусуп Абдрахманов атабыздын эмгектеринин баары балашат турбайбы? Ооба. Дагы биздин фондду уюштурууга дагы Бактыбек Иманалиев агабыз дагы көп салым кошкон адамдардын бири. Мындай айта кетиш керек. Жана ошондой эле бизге бул Омор Соронов, баягы Абдыган Эркебаев көп илимий биздин агаларыбыздын баары тегине көмөк көрсөтүшүп, 90 жылдыгына өтө көркөрөп, жакшы өткөн. Мынакей Таштанды экебиз дагы чоң салым кошкон адамдардын бири 90 жылдыгына, 110 жылдыгына дагы ал кезде биз бала болчук, кичинекей эсимде. Касым Тынысановдун ошол дагы өмүр баянын, мамлекетке кылган эмгегин агартууга, маданиятка кылган эмгектерин дагы иликтей турган көп нерселер бар экен. Ошол жанагы айтып өткөн жогорудагы изги тилектер, ошолордун баарын ишке ашырсын Кудайдан тилейбиз. Сиздер дагы барып ошол Түркияда боло турган конференцияга жакшы катышып келиңиздер. Анан сиз Таштан Аксакал айттыңыз, жанагы Касым Тынысановдун 90 жылдыгында ошол Касым Тынысановдун замандаштарынын өзүнүн ооздорунан угуп калган биз маалыматтарды жыйнаганбыз деп атпайбызбы жана? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. 90 жылдыктан биринчи жолу биз баягы той өткөрүп жаттык. Болгон аракетибизди жумшадык. Ошол музейин түздүк дегенде. Ушу чакан болсо дагы Чырпыктайлы мектепке, имарат жок болсо мектепке окуучулар ушул кишини окусун, ушу музей менен таанышып ошол жерде сабак өтсүн деп. Аны музей түзүп атканда бул жерде ушу Маданият министерствосунда музей боюнча башкармалык Акималы Чекиров деген адамдын көп жардамы болду. Ошол кишинин дагы бир эскериси бар эле, ушул архивке кирип музей түзүүгө материал жыйнаганда бул кишинин дагы бир нерсеси менен таанышкам дейт. Ушу өзүмдүн 10 урума 10 чыгардым деген жери бар деп ошол киши айткан. 10 урума 10 чыгардым. 10 чыгардым деп өзү комузду кыйын ырдаган манастыр айтып ич экен ал киши. Кыйын жакшы ырдаган киши экен өзү, үнү да жакшы. Жана элдигирлардын ичине кирип кетти деле. Ошо элдигирлардын ичине кирип билинбей калды го. Анан кийин ушул биз 90 жылдыгында Медаткан Шайримкулович комиссиянын председатели болгон. Анан биз райондон келип ушул кишинин атын ушу Улуттук университет сурады. Эми бул киши көп тараптуу болсо, илимге, билимге, маданиятка, окууга, билимди көтөрүүгө ушундай эмгек жүрүнсө, Улуттук университет сураса, анан бала сагындыкын беришти. Жок дегенде ушул бир шаардын борбор деген борборда шаардын ичинен бир жогорку жайын берсеңиздер деп сурасак, биздин мектептин аты берилди, бияктан көчөнүн аты берилди. Анан Каракол Пединститутун атын берип коюшту. Анан ошол жерде Бүйүнө, Орозбаевна, Касым Тыныстан тизилдеп жүргөн киши катары, академик катары абдан таарыныч кылды. Касымды качан болсо эле ушул эми көздүн башына алып барып коюп койдуңар. Бирок ал институт болбой, университет болуп калды да. Университет болуп калды. Эми өзү окуган, ошол жактан билимин баштаган деген маселени коюшту да. Мен ойлойм, кийин ушу ойлонобуз да, ушундай кишинин борбордо бир жакшынакай академиянын атын берип койсо да болот го бул кишиге. Академиянын атын берип койсо да болот. Академиянын ичинде институттор бар. Эми анда жок дегенде ошолордун биринин атын берип койсо бул кишиге жарашат го деп ойлойм мен. Туура биз дагы ушуну айтып жүргөнбүз, жанагы Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик сыйлык. Мына агартуу жаатына Тынысанов атындагы мамлекеттик сыйлык бул ашык илим билимге ашык болбосо эле да. Эң жакшы болмок. Ушул балким тилегибиз Кудайдан болуп аткарылып калар.
Биз да көптөн бери ушуну айтып келебиз. Жыйналыштарыбызда ушул Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик сыйлык болсо, жана Касым Тыныстанов атындагы илим билимге кошкон салым үчүн бир мамлекеттик сыйлык болсо да. 91 жылы Аскар Акаев президентибиз кол койгон Касым Тыныстанов атында сыйлык бар. Ошону эми азыркы маалда эми сыйлыкты тапшыруу боюнча иштеп рабочий группа түзүлүп иштеп чыгып ар дайым берилип тургандай кылыш керек болуп атат. А бирок бар. Сыйлыгы бар. Анда ошо коомдун атынан кайрылсаңыздар болот да анда. Ошону биз эми мынакей 10-дагы тойдо илимий конференция болот. Ошондо 9-да илимий конференция болот. Ошондо биз резолюция киргизели деп жатабыз. Сиз жаңы эле 9-да кайсы Көлдө болот. Көлдө болот, резиденцияда. Жаңы эле Ташнадайк айтып кеткендей, бул жерде Касым атабыз академиянын атын берсе деле болот деген себеби да бар да. Ташкентте илимий борборду бул жака көчүрүп, Ишан Аларбаев чогуу көчүрүшүп келип, башат кылып, ушу жактан иш башташкан да. Эң биринчилерден болуп. Ошол жагын эске алынып калса өтө жакшы болот эле. Анда илимий конференцияларга бизди да чакырыңыздар. Биз дагы биздин коомдун атынан Саяк Санжыра коомдук фонддун атынан дагы тиешелүү жерлерге кат жазып кайрылалык. Жанатан бери жакшы аңгеме маек куруп бердиңиздер. Ошол Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган бир көрсөтүүнү ушу убакыттын тардыгынан болсо дагы эми бир азын оолак айтып өттү окшойт. Студияга келип жакшы аңгеме куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазыбыз. Сак саламатта болуңуздар. Ошол алдыда келечектеги дагы эле жакшы иштер бар. Ошонун ийгиликтер коштолсун. Сиздерге терең ыраазыбыз. Ушуну менен урматтуу көрөрмандар, Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган көрсөтүүбүз ушу менен аяктады. Эмки көрсөтүүгө жерин саламатта калыңыздар.